Ала. Аза. Алдыда чоң иш турат. Эгер кылсаңар, топ кошуласыңар. Sen kimsin? Kaçıp kelayotganмын кулчулуктан. Enek, to'xta dey! Sen kimsin? Kimsin dey? Ваха, ты өзі мені оқы dey. Ты что, гонишь? Она мою рожу видела? Анда мен долем берейін. Эме силерди бир кызды куткаргыла деп жибердим белем, я? Жок. Анан эмне иштин барын ойрон. Ал кылмыш жасап жүрсөчү? Шын бар, сен дайыңан бұл отат білесің. Берем, кеттік. Азыр кетпесек болбойт. Аза. Ошону барып куткарганда ойлоп атасың. Бул окуя силердин чыныгы жашооңордон дегенде бүгүн жаңылыктарды көрдүк. Барган күнү эле паспорттарыбызды алып коюптур. Анан жумурткаларды кадимгидей эле уурдап, кандай уурдап, ошо ачкалыктан го дейм. Бешкемпирский метод. Жөрдөн чагып туруп 2-3 жутуп алчумун да. Курсак тойбойт. Анткени эртең менен бир тамак берет дагы. Казакча сүйлөйт да тигичи. Басынтып сүйлөйт. Силер үчүн штраф төлөдүм, мына көрдүңөрбү, бүттү бекер иштейсиңер дей баштадым мен сага. Анан ошентип бир күнү качмай болдук. Суудан жылаңайлак бут кийимди көтөрүп алып, сумкабызды көтөрүп алып өткөндөн кийин Эмиль акем качтык деди да, мессага бир канча километрдик тиги таланы жылаңайлап тапит этип барсак чуркап. Эмиль акем токтоо деди да менчи. Ошол эле күнү бутумдун тамандарын карасам бүт тикен кирип кетти. Тала жана жүгөрү тала, тиги бут талалардан качканыбыз дейсиңер да, биз жаңы келген жылдар болчу. Башка өлкөгө баңги заттарды ташып иштейт нелегально. Бүгүн баланча деген аялды кармап кетишти депчи. Эмнеге десек, көрсө груз берет. Эжеке мону алып барып коңуз жака депчи. Анын ичинде наркотик бар. Алгулчулук биздин кинодо мындай бир чет эле десек болот да. Мен өзүм мисалы физически аябай ошол эмеге даяр эмес болчу экенмин да. Негизи кинону фестивалдарга алып баруу делечи өтө оор эле жумуш да. Акыркы көч менен ошо атанын керези менен толтура фестивалдардын гран-прилердин ээси деген сыяктуу. Анын баары баягы мунун чөнтөгүнө эле кеткен жок да, ал Кыргызстандын чөнтөгүнө кеткен. Кыргызстанда билбей эле коюштун, ато көчөдөн баса албай калабыз. Кийин 10 жылдан кийин бул кинолорду көрүп туруп, ошондо эмнеге көргөн эмесмин деш мүмкүн да. Мен жеке студия менен тартып барсам деле баары Кыргызстан деп жазылат да. Айтмакчы, мен дагы көзүмдү ачкан кино Маймыл болгон. Кино башталат да. Бир 5 мүнөт, 10 мүнөт болуп башталып, о деп моун кызыгына кирип атканда свет өчүп калганда. Ай, андай травманычы. Азыркы муун көрбөй эле койсун да. Азиянын Кан болгон Пусан кино фестивалында Кыргызстандын тасмасы жөн эле катышуу эмес, премьерасы болуп өттү. Эң кызыгы, мына ушул тасма чыныгы окуядан алынган экенин билчү элеңиздер. Мына ушул сыяктуу сонун тасма туурасында кандай жаралды, кандай көргөзүлдү, биздин кыргыз кино жаратуучулары кандай барып келишти, кыскасы сонун темалар менен биргеликте 1 саат бою маек курмакчыбыз. Мына ошол маек үчүн бизге сонун конокторубуз келген болчу. Дал ушул тасманын жаратуучулары, сонун роль жараткан актерлорубуз бүгүн бизге ушундай атайын сиздер үчүн маек куруп берели деп атайын бизге келип отурат. Андыктан чай паяңыңыздарды камдаңыздар, жакыныраак отуруңуздар дагы. Буюрса биздин эң сонун подкастка күбө болуңуздар демекчибиз. Анда биздин коноктор кош келиңиздер. Рахмат. Кандай барып келиңиздер? Манаңыздар кандай, жакшыбы? Биринчи тааныштырып коелучу мени. Болуптур, таашып кал. Кайсы тасма жөнүндө кеп болуп атат? Качкын тасмасы. Бул тасма жаратуучулар деп айтып калдым. Анан жаратуучулар дегенде эң башкысы бул чыныгы окуянын негизине тартылган экен. Ал эми чыныгы окуя ким десеңиздер, ошол эле режиссер
жана ошондой эле сценарист. Ал кимдер десеңиздер, Актан Рыскелдиев, бүгүнкү биздин сценаристибиз, бүгүнкү биздин тасманын сценаристи. Дастан Жапаров келди. Бүгүнкү тасма бул Качкын тасмасынын режиссеру. Жана ошондой эле эң башкы роль жараткан Абылай Марат мырза. Баарыңыздарга кош келиңиздер. Кош келдик. Рахмат. Мен базар жок подкастынан кийин кете элек болчумун да. О дивандын артында отургам деп. Жакшы. Бул менин оюмча аябагында жакшы нерсе. Кечээ эле базар жок менен буюрса элди сүйүндүрдү элек. Бүгүн болсо мына ушундай дагы бир сонун тасман менен маектешип отурабыз. Дастан мырза, кандай барып келдиңиздер? Рахмат. Жакшы ийгиликтүү барып келдик десем болот. Биз болгондо да быйыл мындай чоң делегация менен бардык. Мен өзүм режиссер катары, мына жанымда отурган Абылай, башкы ролду ойногон Абылай Марат, башкы ролдордун дагы бирөөнү ойногон Мерим Атантаева, жана продюсерлерибиз Сүйүм Сулайманова, анан Искен Эмилбаевдер болуп бешөөбүз ошо Качкын тасмасынын дүйнөлүк бет ачаарына барып катышып тасмабызды көрсөтүп келдик, конкурстук көрсөтүүнүн негизинде. Андан тышкары Кыргызстандан дагы башка киночулар дагы ошол Бусан кинофестивалында эң чоң маркеттердин бири, ошо бирөө Гонконг, бирөө Бусанда, анан ошол кино маркетке Кыргыз тасмасы ишканасынын кызматкерлери, директорлор болуп, ошол жактан кыргыз кинолорун дагы мындай эл аралык сатыкка коюп, ошол иштерди жүргүзүп келишти да. Анан быйыл ошол Кыргызстандан барган киночулар эң көп болду десем болот. Быйыл. Эң сонун тасманы кандай кабыл алышты? Тасманын ошо дүйнөлүк бет ачаары ошо Бусан фестивалында өткөнү биз үчүн чынында чоң мындай жетишкендик десем болот. Анткени Бусан кинофестивалы айтып кеткендей, жогоруда айтылгандай, Азия кинофестивалдарынын Азия чөлкөмүнүн Каннысы деп дагы аташат. Анан чындыгында фестиваль абдан чоң масштабдуу экен. Мен биринчи жолу бардым. Буга чейинки тасмаларыбыздын дүйнөлүк премьералар башка фестивалдарда өткөн. Бул жолкусуна ошо Бусанды тандап, анан Абылай мен болуп өзүбүз күбө болуп, мындай жакшы чоң өзүбүз дагы мындай ал жактын көрүүчүлөрү менен, ошол жактын кинофестивалдын уюштуруучулары менен мындай жакшы таасирленип келдик десем болот. Анткени тасмабызды жакшы кабыл алышты чынында. Ошо Бусандагы десек, Кореядагы десек, көрүүчүлөр чындыгында активдүү, залдар дайыма толуп турат экен. Ал жакта биздикиндей болбой, бизде фестивалда өткөрсөк, билет кирүү акысыз кылып койсоң да көрүүчүлөр кирбейт да биздечи. Ал жакта бардыгы сатылат, ошол фестивалдык кинолордо сатылат. Анан ал жактан кинобуз 3 жолу көрсөтүлсө да 3 жолу билеттер калбай калат экен да. Биз өзүбүз кыргызстандыктар, биздин өзүбүздүн жердештерибиз да келип, мындай билет ала албай калгандар да болду да. Анан ал жактан ушундай активдүү көрүп, активдүү талкуулап, жакшы фестивалдын деңгээлин, ошол фестивалдын уюштуруучулары эле эмес, фестиваль кылган ошол Кореянын көрүүчүлөрү экен десем болот да. Баракелде. Мына ошол Мен бир тууганым көрдүңөрбү? Мактанганды билбейт вообще. Мощный болду, элдин баары биринчи показдан кийин такыр эмоциясын жатып калышты деп. Өлө сон болуп, анан сарафан радио болуп бири-бирине айтып, анан экинчи, үчүнчү показ кылдык, аларга да киши көп келди деп айта берди. Ал жагында Абылай айтты. Базар жок болду деп. Кино базар жок болду деп билесиз. Ал жагында Абылай айтып берсин. Абылайга сөз берели. Биринчи дүйнөлүк. Өзү да биринчи жолу көрдү да. Биринчи жолу көрдү. Анан дүйнөлүк премьера болгондон кийин ошол бизди бешөөбүздү залдан отургучка отургузуп, ар бирибизге суроолор берилип атты да, ошол жактан эле дароо эле пресс-конференция болду да. Эчтекени түшүнбөй келип деп койчу. Бүт эле корейче айтып атты. Анан биздин жаныбызда ошол Орто Азиянын кинолорун тандап алган Бусан университетинде иштеген профессор Хон деген бар, ошо биздин чөлкөмдүн кинолорун карашат да. Ошол профессор бизди котормочу болуп модерировать этип атты. Анан жакшы суроолорду берип ачты, кызыктуу суроолорун берип ачты. Анан ошондо Абылай менен Меримге дагы көптөгөн суроолорун беришти.
кинонун бет ачары бүткөндөн кийин дагы баягы залдан чыгып баардыгы автографтарды алып сүрөткө түшүп ушундай жакшы мындай кызыгуулар болду десем болот. Калганын Абылай айтып берсин. Абылай ошо сүрөткө түшүп эле муну күтүп атышканда мындай. Сиз жаңы эле келип мындай ошол нерсе ичиңизден кете элек болсо керек дагы деле. Жоқ. Келгениңерге 2 жыл болду. Ну, ооба негизи. Жо, кете элек калат. Просто сразу жумушка аралашып кетип эле. И кичине мындай Бул да аралаш сезимдер болуп калды. Айтып салат. Кандай болду? Биринчи көргөндө кандай сезимдер болду? Жакшы болду. Азыр сезимдер болду деп сурагандан да кичине тартып калдым. Эң мага Ушундай суроо деп собойсуң. ошол эме болчу. Кино кызыктуу болчу мага эң башкысы ошону көрөйүн деп. Эң кызык ошол нерсе болду мага. Барып кинону көргөндө аябай рахат алып көрдүм. Эң башында мындай. Жөн эле эчтеке алаксыбай мындай эметпей эле көрдүм да. Зритель болуп көрүнчү кинону деп. Аябай жакшы эмоциялар. Ал жакта мегаком тарпайт экен деп койсуң. Телефон алаксаган жокмун деп кой. Ошко да меники. В целом жакшы элдерге да жакты аябай. Реакциясынан көрүп аткандарынан, жанында отургандардын реакцияларынан Аябай көп суроо берди деп калды да. Өзгөчө эмнеге кызыгышты? Ну, мага берилген суроолордон в основном эмнеге кызыгышты? Ошо кино кандай персонажды жөнүндө сурады, бул кандай персонаж, цели, эмнеге мындай поступкаларда болуп атат. Аларга кайра кайтып келебиз. Актан байке, бул тасманын ошо сизде эң башкы мындай сценарист катары көргөзүлүп жатат. Анан бул окуя силердин чыныгы жашооңордон дегенде бүгүн жаңылыктарды көрдүк. Анан ушул туурасында кененирээк эми кинонун өзү туурасында бир аз сөз баштайлы. Кандай келип чыкты? Болгон айтып берейинби? Эмне байланышы бар? Мен урдурам азыр де. Мен негизичи муну деген мындай да. Өзүм кара жумушту аябай жаман көрөм да. Бир нерсе болсо эле оңой жакка качам. Дастан экөөбүз базарда иштеп жүргөндө деле Дастан деле баягы өзү деле билет. Ор жумуштун баарын Дастан кылчу дагы мен эптеп эле жумуштан качып жака бияка Пахта көтөргөн мен деп кой. Анан 2006-жылго дейм. 2006-жыл. Азыр мисалы үчүн сабайт атпайсыңар, ошол жашоң өзүңдүн башыңан өтүптүр, анан сен дагы кулчулукка барып келипсиң. Мен анда маани берген эмесмин. Башымда оорган эмес да. Тайкемдер айтып калды, өзүмдүн бир тууган апамдын агасы, анан анын балдары Казакстанга барып иштеп келебиз деп калды. Казакстанга барып иштеп келебиз, стройка кылабыз, акчасын жакшы төлөп беришет. Болжол менен бир айлык жумуш деп айтты да, бир үйдү тургузабыз депчи. Анан мен кара жумушка жокмун мен негизи. Анан апам айтып калды, барып иштеп көрбөйсүңбү депчи. Сентябрь болчу, как раз. Августтун аягы, сентябрдын 2006. Анан кеттик Казакстанга. Ошол учурда билесиңер, Казакстанда деген киргенде жанагы миграционный карточка деген бар. 3 күндүк эле болчу да. Киресиң, 3 күндөн кийин кайра чыгышың керек, же 3 күнгө чейин чыгышың керек. Андан кийин 3 күн өтүп кетсе, чоң штраф болот, же болбосо талаада каласың, кырыласың, ушундай да. Анан аны ойлонуп турмун. 3 күндүк миграционный эме берди, анан чечип коебуз деген, барып өттүк ал жака. Анан барган күнү эле Кордойдон өттүк дагы, Кордойдон баштап бир канча жол жөө бастык, мен азыр айта албайм, бирок почти 1 күн жөө бастык. Кордойдон эртең менен өткөнбүз. Анан 1 күндөй, билесиң, Тайкем жөө баскан жакшы көрчү. Транспорт жок эле. Транспорт жок эле. Кордойдон баштап жана каналдын жээги менен почти мен үчүн 1 күн сөз деген, балким 3 саат баштык, балким 4 саат баштык, бирок мен үчүн жалпоо бала үчүн бир топ эле сөз деген. Жөө басып кете бердик, сүйлөшүп кете бердик, аралап барып, анан бизди тосуп алышты, по-моему. Анан машинеге салып туруп, анан алып кетти. Азыр эстесем, айылдар бар биз жакта. Пригородный, жок, пригородный эмес. Картадан карап көрсөк болот. Биздин Бишкекке пригородныйбы же кайсыл? Леснойби. Чыгыса тетиги граница жакта ошондой айылдар бар. Ошол айылдарга параллель турган айылдардын бирөөсү экен да. Айылдын деле атын билбейм. Сунун чегаранын ар жагы. Чегаранын ар жагы. Ошондой айылга алып барды. Барган күнү эле паспорттарыбызды алып коюптур тигимчи. Ошол объекттин хозяйыны. Эмнеге алып койгонун билбейм. Негизи жок, миграциянын жана убактысы бар да, 3 күндө отасың, 5 күндө отасың. Ошол убакта регистрацияга туруш керек да. Милицияга барыппы ушундай да. Андай болгон эмес, биздики паспорттарыбызды алып алгандагы анан иштей баштадык. Анан жумуш бар эми, стройканы билесиңер.
азыркыдай эмес да, баягы сокмо менен согуп анан башында жакшы эле иштей баштаганбыз. Андан кийин эле баягы тиги кишинин эмеси башталды. Бизге үнүн бийик көтөрүп, кыйкырып, тигиндей мындай мамилеси бар. Мамилеси башкача болуп элечи. Анан бирок багы мен силерди алдабайм, эптеп эле ишти бүтүрүп бергиле деген сыяктуу нерсе менен бизди кармап турду да. Анан курсак тойбойт. Анткени эртең менен бир тамак берет дагы. Түштө бир тамак берет, бирок курсак тойбойт эмнегедир. Анан стройка болуп атат. Болуп аткан күнү деген болуп атканда мен акырын барып туруп тиги туалет жакка кармаш болуп туруп тооктор кармачу да. Анан ошо бир күнү байкап калдым, тооктор дилтеген үймөк чөпкүнүн арасына тууп коет экен. Анан баягы ачкасың да. Анан жумурткаларды кадимгидей эле уурдап, кандай уурдап, ошо ачкалыктан го дейм. Бешкемпирский метод. Бешкемпирский метод бир 2 жумуртка алып туруп, акырын ошо жерден чагып туруп, 2-3 жутуп алчумун да. Кичине болсо да күч болсун деп. Анан кайда келип шек алдырбай иштей берсең, тиги тооктун немелерин кабыктарын толик кыргызчу элем, ушундай бир амал, короче, амал тапкам да, айла тапкам. Кыскасы ушундай. Анан эң жаман жери биз эшикте жатчубуз да, эшикте. Жөн эле ачык асман алдында. Анан сентябрдын аяктары суук боло баштаган өтө элечи. Суукка карабай ошол аягына чейин эле бизди эшикте эле калтырды, жаткырды. Анан мен бир 20 күндөн кийин чыдабай баштадым кадимкидей элечи. Баягы ал убакта телефондор деле жаңыдан чыгып келаткан болчу. Ашып кетсе бир жумада бир жолу апамдар менен дастандар менен чалышам. Анан чалганда биринчи кезекте эмнени сурайм айтайынбы? Футбол эмне болуп атат депчи дастан. Эсимде да ошо дастан. Чемпиондор лигасын КТРКдан көрсөтө баштады дегенде мен ушунчалык кеттим келип кусо болуп, экинчи курс болчумун ошондочу. Биринчиден сабакты сагындым. Биринчиден ата энемди үй бүлөнү сагындым, андан кийин сабакты сагындым, анан үчүнчүдөн футболду сагындым элечи, өзүнчө эле бир кызык болду эле. Анан болбосо тиги неме телефондун 1 минутасы 17 сомдук. Анан баягы кете албайсың да. Сен паспорттун тигинде кантип кетесиң? Анан мен тайкемдерге эле күнүгө эле наалый бердим да, мени кетиргиле, мен кетпейм, мен кетишим керек дегендей, мындай акчамды албасам койдум. Тиги казак дагы айта баштады, сен азыр кетсеңер акчаңарды бербейм депчи. Акчаңарды бербейм, кетсеңер кеткиле, акчаңарды бербейм. Болбосо уже 20 күндө иштеп койгонбуз, тигинин крышасы туруп келаткан акырындан. Анан ошентип бир күнү качмай болдук. Кантип качмай? Биздин тиги паспорттарды деген тиги регистрация кылбай жүрө берген да. Ошол объекттин ээсичи. Анан граница менен кетсек кармалабыз, чоң штраф болот, бизди түрмөгө камайт. Анан тиги тайкелердин тиги хозяин менен сүйлөшүдү эптеп. Биз эгерде бизди граница менен алып барса, ал өзү сүйлөшүп өткөрүймек. Жок, мен силерди сүйлөшүп өткөрө албайм деди. Анда айттык биз. Тайкемдер айтты, анда биз таң атпай паспорттарды бергиле самайга, ана өзүбүз билебиз кандай кетебиз деп. Анан макул болду окшойт. Улуу тайкем калды дагы. Анан ошо тайкемдин баласы экөөбүз эртең менен таң атпай туруп алып, кадимкидей ал күнү уктаган эмесмин. Сага эртең качабыз, эртең чыгабыз деген күнүчү кадимкидей уктабай даярданып алып, анан бизди алып барып туруп ошо чек ара суу бар килтейген. Ошо жана чытады дагы. Эки жакты карап жана кинодогудай эле стани. Кинодогудай эле машина ары бери аткан машиналарды карап туруп анан акырын келип туруп таң атпай да, таң атпай. Дагы акырын тургула деп машинаны чүрөт дагы, анан машина өткөн сайын биз мындай повод бербей туруп калабыз. Бизди чысап туруп эле тигер кетишти. Анан Эмил тайкем маяк менен деп туруп сууга түшүп туруп анан сууну жылаңайлап кечебиз деген да. Анан мен азыр сууну өтүп анан андан ары кийинип алып кетебиз го деп ойлогом. Көрсө ал жакта андай эмес экен да, пограничтер бар экен. Анан суудан жылаңайлап бут кийимди көтөрүп алып, сумкабызды көтөрүп алып өткөндөн кийин Эмил тайкем качтык деди да, мессага бир канча километрдик тиги талааны жылаңайлап тапит этип барсабыз чуркап. Эмил тайкем токтобо деди да, менчи. Токтобо, эң башкысы токтоо. Артыңардан эмне кубаладыбы же кандай? Кубалаган сыяктуу деле эмес. Просто жөн эле паникага билбейм иши кылса. Көрүп калбасын деп, жана пограничтер көрүп калбасын деп, короче биз талаада ачык эле да. Граница болсо пограничтер явно көрүп деле калышы мүмкүн да. Таң атпай болуп атса. Токтобо деди мага. Токтобой эле тап этип качтык, урган бойдон бардабыз. Анан бир кезен бир нече километрди чуркадык, чын эле көп эле талаанычы. Анан ал убакта баягы Эмил тайкем чуркап барса, мен баягы чарчадым дегенди билбейсиң да, урган бойдон, намысан урган бойдон бардасың. Бут кийимди кийип алып, ошондо кайсы маршрутка экени эсимде жок. Бир жолго чыктык, трасса жолго чыкканда анан Бишкектин маршруткаларын билесиң да.
маскасын кийгенде ушунчалык сүйүнүп аласың да, койгудай депчи өлө сүйүнүп аласың. Паспортуңду алдың, бир болбогон бир жарбаган бир 20 000 теңге беле ушул сыяктуу бир акчаны алгансың. Машкага келди, машкага отуруп алып, көзүңөн жаш чыкканча ыйлап акырын үйгө бартасың. Үйгө келгенден кийин где-то ошол эле күнү бутумдун тамандарын карасаң бүт тикен кирип кетти. Бүт. Аны байкаган эмесмин. Шок менен. 2 жума, 1 айдан кийин айытты го дейм тикенектин баары. Кыскасы ушундай окуям бар болчу. Жок, кое тур сен ортодогу окуяны чыдап кетпедиң. Кайсы окуяны? Ортодон силерди бир милиция көрүп калып. Тиги эмеденби? Стройка. Объекттен, стройкадан. Анан силерге штраф салды беле? Анысы бар. Анан силерди бекер иштетти беле? Анысы бар, Ошону айтып бербейсиңби? Ошол маанилүү болот, сен азыр качканга кетип калдың. Жок, ал айтып бергенде ал деген эме да. Мен мисалы үчүн тайкемдер сага айтып берген боюнча калып калса, мен андай флешбектер аз эле да. Мен өзүм Аны өзүң айтып бергенсиң. Өзүм кыйналган эле нерселер, эми милицияларга кармап алган бизди. Келип туруп эле, могулар кимдер деп, тиги хозяин канчалык бизди оорубасын. Бизге олчогон штраф салып, анан тиги келип алып, мына силер үчүн штраф салды, штраф төлөдүм, короче. Казакча сүйлөйт да тигичи, басынтып сүйлөйт. Силер үчүн штраф төлөдүм, мына көрдүңөрбү, бүттү бекер иштейсиңер деп баштады мен. Биз да анан кырыла баштадык. Кандайча бекер, бул биздин эме эмес да, маселе эмес да. Биз мына үйдү бүтүрүп келип атпайбызбы деп тайкемдер ызылдады, биз да ызылдадык. Жок, силер бекер иштейсиңер деп, анан акыр аягы анан баягы ал көрсө бизди коркутуптур да. Понтко салып, ушуларды бекер иштетип алам деген сыяктуу нерсе мененчи. Биз дагы көгөрүп болбой койдук. Анан бирок мен мисалы үчүн бир азыр грубо айтканда бир 50 000 сом ала турган болсом, ошондон бир 20 000 сом эле алгам да. Калганын бербей деле койгон ошо бойдончу. Бирок силер деле ишти до конца бүтүргөн эмессиңер же бүтүрүңөр беле? Жок, тайкемдер бүтүрүп келген. Мен качып кеткем. Кыскасы ушундай окуя бар болчу. Анан мен аны жашоомун чийип эле салгам, анткени баягы жөн эле плохой опыт тоже опыт деген сөз бар го. Жашоомун чийип салып, андан ары искусство институту, УРА, КВН болуп унутуп деле калыптырмын. Анан кийин дастандым. Форматтап салдым. Отформатировать деп флешкага жүктөп салгам да. Анан унутуп деле калыптырмын чындыгында. Көрсө ошондо мен чын эле кулчулукта болуп келиптирмин да. Эми паспортту алып, иштетип, жакшы жарыттар тамак бербей, условия түзүп бербей, ошонун бар эле кулчулукта мындай карасаңчы. Анан аягында акчаңды нормально бербей, еще аягында качыпчы. Анан кийин дастандым бир короткометражын көрүп, короткометражга жазган сценарийин окуп калдым. Ал деле аты качкын беле? Чек ара болчу, Эми болжолду аты ошондой. Чек ара болчу. Ушул кинонун бир кичинекей кыска эпизоду, мындай кыска метраждуу тасманын сценарийи болчу. Ал бүткөн сценарий болчу да. Анан аны дагы баалап, бир күн тартабыз деп коюп жүргөнбүз. Анан ошол 2 жыл мурун дастан келип калды. Мына ушундай деп, сценарий жазып атам деп. Анан көрсө ошону чек араны чоң кылып, качкын кылып, болжол менен каркасын түзүп коюптур. Муну окусаң деп. Анан мен окуп бир шара шок болдум дагы. Анан акырдан экөөбүз чогуу иштей баштадык. Коштусун кошуп, эт кошуп, сөгүн кошуп, туз, калемпир, ошондо отуруп эле ушундай сонун тасма келип чыкты. Дастан мырза, ошондо сиздерге туруп неден улам именно кулчулар туурасында кино тарткыңыз келди? Эмнеге бул тенденцияны кармадыңыз? Жок, биз ошол негизи ошол Актандын окуясы да мен эсимде калган да, ошол жанагы. Сиздин жанагы жазылган кыска метраждуу ал дагы ошо Актанбекенин окуясынан калды беле? Жок, мындай да, бул жерде баардык жалпы ар кайсы окуялар баягы келип, анан ошонун баарын чогултуп ойлонуп отурган бир нерсеге келесиң да. Ошол сыяктуу эле Актандыкы ошол жаңы келгенде мага айтып бергенде, ошол бизди милициялар кармап алып, анан баягы регистрация жок да. Ошо регистрация жок болуп калып, анан булар нелегально жүрүшөт деп штраф салыптыр да. Штраф салып, анан ээси акча төлөп, анан мен силер үчүн штрафка акча төлөдүм деп, буларды бекер иштетмекчи болуптур да. Ошондой болуп ызчуу болушуптур да. Ошону айтып берген менин эсимде калыптыр да. Качкандарын айтып берсе керек, бирок аны көп эсимде калбаптыр. Анан ошол нерсе менде кала берген да, ошол идея катарычы. Анан негизи өзүбүз деле, биз деле ошол чек арага барып, кээде ошол жактан товар алып келип антип иштеп калдык биз дагычы. Анан ошол бир жолу товар ташып жүргөндө эсимде, ошол биз дагы ошондой бир мындай чек араны башкача жол менен өттүк беле, же чек арачылардан жакшынык белек бир тала-пала аркылуу бир 2 бала велосипед менен, казак балдар экен, велосипед менен тиги товарлар ташып, анан мындай акча иштешет экен да. Анан бизден да ошол жүктөрүбүз оор да, ошолорго акча алып, анан баягы темир багажниктерине асып алып, ошол велосипеддер менен эметип, анан биз эңкейип ошол
тала жана жүгөрү тала тиги бу талаалардан качканыбыз эсимде да, биз жаңы келген жылдар болчу. Анан ушунун баары баягы чогулуп биз мага неме боло берди да, идеялар, ар кандай окуялар өзүмдөн өткөн, Актандан өткөн, анан башкалардын деле ушундай сыяктуу окуяларын угуп калып, анан ошонун баары чогулуп келе берди да. Анан чын эле ошол жакты изилдесең чоң көйгөйлөр жатат да. Бул ошол миграция жагы десек болот, нелегалдуу иштегендер, анан ошон кулчулукка кабылгандар, анан ошентип отуруп эле ошол өзүнүн башынан өткөн нерселер баягы буга чоң фундамент болуп берди да, бул окуянын жазылышыначы. Ошентип анан ушул теманы баштап калдым. Негизи эсиңерде болсо, эми билбейм, мындан 10 жыл мурун ошол чек арадан ошол Кордайчы ак жол пунктунан деген элдин баары ошол жактан акча таба баштаган. Бул жактан кийимдерди ичине салып алып, ар жакка өткөрүп, бул жактан груз көтөрүп алып, ар жакка өткөрүп, нелегальныйчы. Бул жактан товар ташып, ар жактан кайра бензин ташып, товар ташып, бензин ташып, анан биз деле апамдар менен апамдар чогуу ошол жакта иштечү да. Биз деле кошулуп бензин ташып калдык, биз деле кошулуп ар жакка товар ташып калдык дегендей. Кээ бир аялдар 5-6 кат шымды кийип туруп ар жакка өтчү дагы, ар жакка чечип берчү, мисалы үчүнчү. Анан ошондой күндөрдө деген апам мисалы үчүн 1-2 жолу келип точно бизге айтып калган да. Бүгүн баланча деген аялды кармап кетишти депчи. Эмнеге десек, көрсө груз берет, эжеке мону алып барып коңуз жака депчи. Анын ичинде наркотик бар. Наркотик менен кармап калганда Казакстанга баланча жылга соттоп салышат да. Анан апама деле көп эле айтчубуз, апа сизге мондай баштык саштыкты даже если тааныштар болуп атса, тияка өткөрүп бер десе, мындай жандай күмөн болгон груздарды вообще албаңыз деп апам кулагына куйчубуз. Апам мен и так эле албайм, ал эле бул эле. То есть 2-3 жолу ушундай окуя болгон, кармап кетти, тияктан бүттү кармалды деген сыяктуучу. То есть наркотикти өткөргөн бул азыркы күнгө чейин эле бар да негизичи. Наркотикти өткөрүү. Биздин кинодо ошол биздин башкы каармандар дагы ошол суу менен ар жакка наркотик ташат да. Анан ушунун баары баягы мээңде кала берет акырындан. Наркотик ташыган, Актан бияка барып келген, биз дагы качканбыз, муну кармаган, милициялар мынткен, тинткен деп кала берет дагы. Анан акырындан собирательный образ, собирательный сценарий болуп келе берет да. Ошентип келип чогулгандын өзөгү го дейм бул. Бир учурда бизге ушундай сериалда чыккан, Тор беле. Ал Тор 2003-пү же 2004-пү ушундай жылдар чыккан. Ошол убакта да как раз актуалдуу болуп аткан да. Анан биз бирок бул кинодо негизи андай көрсөтпөйбүз, кулчулук темасынчы. Анткени ошондой көрсөтсөң ал теманы мындай көрө турган көрүүчүлөр деле көп чыкпайт да. Анткени чын эле ошондой кыйналып аткандарды мындай анчын башкача жолун табалы деп, башкача жол менен башкача ракурста көрсөтөлү деп чечтик да. Анан мен чынын айтсам, ошо көпчүлүгү ошол сурай беришет, кулчулук темасы экен, кулчулук депчи. Бирок ал кулчулук биздин кинодо мындай бир чет эле десек болот да. Чет элин ачтык. Калган окуянын, калган идеясы башкача мааниде да. Жок, мындай десең сен, кинонун эң башкы крючогу ошо кулчулуктан башталат да. Ошондон ары уланып кетет да негизи. Ошондо качкан тасмасы бул эмне жөнүндө тасма деп айтса болот? Бул мындай бир адамга эгер жоопкерчилик алсаң, ошонун аягына чейин туруп ошол жоопкерчиликти көтөр деген да идея бар да. Анан ошол мына Аблай ойногон Аза деген каармандын башына түшкөн жоопкерчилик ошол да. Аблай ошону мыкты деңгээлде ойноп берди, мыкты деңгээлде аткарып берди. Мен дагы Аблай менен иштешкенден дагы мындай жакшы мындай тажрыйба алдым десем болот, жакшы ырахат алдым десем болот. Мындай иштешкен бири-бирибизге ыңгайлуу болду да. Мисалы үчүн бүгүн биз показ кылдык да. Показ фестивальный кинобузду биздин элге мындай прокатка элге сиңимдүү болуш үчүн кичине монтаждаш керек да. Ошону бир сыйда анализдейли деп барыбыз показга чогулдук. Показдан кийин менде дагы бир идея келип чыкты. Бул кинонун өзөгү сен кай жерде жүрбө, кыргызга кыргыз жардам бериш керек деген тема оюма келди да. Кыргызга кыргыз жардам бериш керек. Анткени чет жерде бири-бирибизге жардам берип, бери шаркак болуп иштебесек, эми ал чет жер да. Москва болобу, Турция болобу, Америка болобу, кыргыздар бири-бирине жардам бериш керек. Мейли кыргыздар болбосун, адам адамга жардам бериш керек деген сыяктуу нерсе бар да.
ошону жардам бергенден мурда сосын Абылайдын каарманы жардам берип алып кайра ошонун азабын чегип айтор ошондон башталып кетет көп нерсе. Жакшы. Абылай мырза, эми өзүңүздүн образ жөнүндө, киного тартылуу процесс жөнүндө бирок сиздин кимди аткарасыз? Ал образ эмне образ? Кандай образ? Мен Аза деген карманды аткарам. Ал карман ошо башка өлкөгө баңги заттарды ташып иштейт нелегально. Ташыйт и там кинонун основной историясы ошондон башталат. И ошолордун бир күнүндө бир история кабыл болот, бир окуя кабыл болот. И ошондон ары анын жашоо көз карашы өзгөрүп, такыр башкача жолго түшүп баштайт. Кинонун детальдарын айтып эле коеюн деп, пока көрүлеки, да? Эмне кийип жүргөнүн Пока поверхностно эле айтып коеюн. Башында кара куртка кийип жүргөм деген. негизинде да мына толуктап кетсек ошол мындай Азанын ойногону дагы мындай ойногон дебедимби? Азанын каарманы эң башкысы ошол жана айткандай жоопкерчиликти көтөргөн, ошону жоопкерчиликти мындай аягына чейин мындай сөзүн эле эмес, мындай бардык ошол иш аракеттерин баарын аягына чейин чыкканынын да себеби бар да. Ал жерде бул негизи Абылай ойногон каарманда, башкы каарман негизи ал каармандын кичинекей кезинде ата энесинен айрылган да. Анан ошол кичинекей кезиндеги баягы травмалары, кичинекей кезинде психологиялык травмалар, ошол нерселер ушул кинонун окуянын жүрүшүндөгү бардык мындай кылган иш аракеттерине ошол дагы көп таасирин берет да. Ал жерде дагы ошол мындай кичинекей кезинде травмасы ошол ал дагы трагедияга байланыштуу десек болот да. Ал дагы ошол кичинекей трагедия кийин эмнеге өсүп чыгышы мүмкүн. Анан ошол адамды кайсыл жакка алып барып, кандай мындай багытка буруп коюшу мүмкүн деген дагы Терең философиялык бул жакта дагы, мисалы ар бир адамдын мүнөзүндө дагы. Жакшы, кандай Абылай кандай тартылып калды, кандай тандалып калды же ролду сразу Абылайды ойлоп жаздыңарбы сценарийди или кандай калды? Кээ бирчилер ушундай болот го, актерду көрүп аласың, анан ошо актерга жараша сценарий жазат го. Мен айтсам тиги негизи мен сценарий жазып атканда эле ошол сценарий жазып, сценарий бүтүп ошол биз Кыргыз фильм киностудиясына көркөм кеңешине сунуштап калган кезде бул Бакыт байке болуп, Бакыт Мукул менен биз ага чейин 2 кино чогуу тартканбыз да. Анан Бакыт байке менен кеңешип калсам, кимди тартасың, сценарийди окупчу, кимди тартасың, кимдер бар деп. Анан Бакыт байке өзү да сунуштап калды, Абылайды бир көрбөйсүңбү депчи. Анан ага чейин деле өзүм ошол болжолдоп жүргөм, анткени Абылайдын кыска метраждуу жанагы Кайыкта деген киносу бар, ошону фестивалдан көрүп, анан бирок ал жерде азыркыдай келбетте эмес болчу да, мындан да арыгыраак болчу, мындан да арыгыраак болчу, мындайча айтканда жукадай сезилчү да, жеңилчи. Анан ошондон мындай жаш баладай сезилчү да, жаш баладай. Анан мен мындай көрүп, анын возрасту туура келеби, кичине мындай жетпей атат, кичине жетпей алат го деп жүрдүм. Анан көркөм кеңештен өтүп, кийинки жылы баягы кино кыргыз фильмден өндүрүшкө кетип, кино тартууга даярданып баштадык. Ошол мезгилде анан Абылайдын башка кинолору чыгып баштады. Анан ошолорду көргөндөр мага айтып калды, Абылайды көрүш керек экен, анткени мурунку кинолордогудай эмес, азыр салмак алып, мындай жашы мындай улуураак көрүнүп калыптыр экранда кадимкидей депчи. Брутальный болуп калыптыр. Анан биз жакшы уруп коюптур деп ар тараптан. Анан биз дароо эле ошол немеге чакырдык, пробага. Анан бул дагы колу бошобой жүрдү көпкө чейин. Ошо башка кино сериалдарда иштеп жүрүптүр. Анан ошо келгенден биз видео пробаларга тартып, анан ошондо көрүп өзүм айттым, Абылай туура келет экен депчи. Ошондо деле мындай башка деле кандидаттарды активдүү караган жокпуз, анткени Абылайды баштан эле болжолдоп жүргөм, анан ошо туура келип калды да. Сиз буга чейин башкы каармандарда, мен ойчу баягы Ким Кидуктун тасмасынан кийин башка каарманды эле көрө элекпиз, Жок, башка каармандар
толық метражды киноларда жоқ болчу, в основном кыска метражды киноларда болчу көбүнчө. Ошо акыркы жолу ошондон көргөнбүз. Анан бул тасмада башкы роль жараттырсыз. Ооба, бул жактан ушундай возможность берилип калды. И Дастан Байкелер дагы доверять этип ушу ролду атайын. Буюрса жакшы болду го буюрса. Өзүмө да жакшы болду негизи. Аябай эме сезимдер болду. Главный роль болгондо дагы мындай ответственность экен, аябай чоң ответственность болот экен, чтоб ушунча адамды дагы подводить этпей эметиш керек да. Выкладываться надо по полной. И ошо аябай жакшы болду. Трейлерден караганда бул негизи съемка ар кандай шарттар менен тартылып турсуз, суну кечипсиңер. Уштарсыңар, иш кылып мындай экшн сценалар дагы бар экен, а? Андайлар бар эми. Балким трейлерден эле мындай жакшы алып көргөзгөн иш кылып, ошо трейлерден караганда мага мындай динамика көбүрөөк сезилди, мурунку тасмаларыбызга салыштырмалуу. Анан ошо сиз үчүн мисалы тартылуу учурунда эң өзгөчө кыйналган моменттер кандай жактардан өзгөчө кыйын болду ошол съемка учурунда? Ну, кыйын моменттер дегенде прям кыйын эмес, просто тартылышы технический, например, же реализациясы оор сценалар болот, например, ошол эле суудан өткөн сценалар. Мен өзүм мисалы физически аябай ошол эмеге даяр эмес болчу экенмин да. Вроде ага чейин даярданып кичине эметип аткам, бирок на деле уже вообще башкача болуп, кичине кыйналып кетип аттым. И тиги жанында Өмүрбек Израилов ойногон аябай жардам берип, ошонун эмеси менен дагы күч менен дагы эметип аттым да, чыгып кетип аттым ошол жерден. И башка жерлерден деле сложный деле сезилген жок мага, в основном, наверное, билбейм. В основном машина айдаганда деле спокойно вроде сонун тартып атты. Кыскасы жакшы болгон экен. Актерлук курам да жакшы негизи. Ооба. Актерлук курам Акылбек Мураталиев байке, Бакын Мукул байке, мисалы үчүн. Жаштардан болсо вот Өмүрбек Израилов, Аблай, Бегай Масанакунова, Мерима Тантаева. Анан эң башкысы вот Жеңишбек Сманов менен Атайдын дагы ролдору мындай ключевой да. Атай эң башында эле чыгат, бирок ошол жанагы нерв берип коет да башындачы. Эң сонун. Дастан мырза, буга чейинки тасмаларыңызда көбүнчө чындыгында вот автордук тасма деген бир өзүнүн эмеси бар го, мындай өтө бир оор басырыптуу десем болот го тартылган бир тасмаларда. Бул болсо ага салыштырмалуу көбүрөөк динамика көбүрөөк экен. Бул тартууда сизге кандай, өзүңүзгө кандай вызов болду, кандай кыйынчылыктар болду? И бул тасмада менин оюмча мурун сизге Бакыт байке менен бирге тартчу экенсиз, бул мурунку тасмаларды. Бул жакта болсо көбүнчө жоопкерчилик өзүңүзгө түшкөн окшойт. Ошол туурасында бир көз айтсаңыз. Ооба, негизи мурунку Атанын керези, андан кийинки Акыркы көч тасмаларыбыз чындыгында мындай оор салмактуу, оор басырыктуу мындай драмаларга кирет. Анткени баягы окуясы дагы ошого туура келет да, ошол темпо ритмге ошогочу. Анан бул жолкусунда негизи мен жазылган сценарийге десем да бул туура болот. Жазылган сценарийге баш ийип, ошонун туура темпо ритмин таап тарткан туура болот да. Анан окуя чындыгында мындай курчураак болуп атса, динамикалуу болуп атса, сен аны жай тартып койсоң туура эмес болуп калат да. Же болбосо окуяң жай болсо ошону мындай экшен кылып тарта албайсың барыбирчи. Ошон үчүн окуя көбүнчө бизге диктовать этип атты. Анан ошого жараша биз ошонун тартуу стилдерин ойлонуштуруп, тартуу темпо ритмдерин ылайыктап иштедик да. Анан бул да мага ошол жакшы мындай кандай орусча айтканда вызов болду десем болот. Ооба, тажрыйба, вызов. Анан ошол окуя негизи көбүнчө биздин кинобуздун эмесин, стилин мындай тууралап берип атты десем болот да. Анан буюрса, өзүңөр айткандай, бул кино динамика жагынан айырмаланат мурунку тасмаларга караганда. Анан калганындагы экрандарга чыкканда көрөсүздөр да. Мен вызовдун кыргызчасын таптым. Чакырук. Атабек, чындап эле сиздин мындай күнүмдүк мүнөзүңүз, тартылган тасмаңыз, проектиңиз, өзүңүздү алып жүргөнүңүз менен
баарыбызга мисалы башкача образда билебиз да мактам экен актарыбыз келди дейбиз. Анан бул тасманы сценарист актарыбыз келди десе мен башында таң калдым да чындыгындачы. Мактам эке демек то есть бул тармакта дагы өзүн көргөзө алат экен деген сыяктуу. Жок, мен деген акыркы көчтө деле атанын керезинде деле Дастанга жардам бергем сценарийденчи. Анткени Дастан сценарийди көтөрүп келип, могул жерди көрүп берчи, кандай болуп атат деп, бул ишенген адамы катары менден кеңеш сурайт. Мен окуп көрүп, могул жер мындай кылып койсо болот экен, тиндей кылып койсо болот экен деп көп эле жардам бергем анан. Мунусунда болсо өзү мындай кандай десем, келсем мага керексиң жардам бер деп жардамга чакырды да. Анан өзүңөр билсеңер деле былтыр эгизди деле, анан базар жокту деле мага тескерисинче Дастан жардамга келген. Баягы сюжетти куруу иштери боюнча, актерлордун ойногону, өнүгүү өсүүсү, диалогдор боюнча салымы чоң эле да. Анан ошол сыяктуу мага жардам берип атса, анан мен да жардам берип коеюн деп анан жардам берип койгом. Бартерный На бартерной основе. Бирок сиз фестивалга барбай калдыңыз. Сиз жок кетип калышты. Жок, мен бармакмын. Мага деле айтышкан, актан бас кет дегенде, болгон биз базар жок чыгып атканда мен шаарда болушум керек да, анткени базар жок чыгып атса, прокат кетип атса, биякта интервьюлар, биякта ошол кинону текшерип, анан аны продвижение кылып, маркетинг деген иштер калып калбасын деп анан калып калдым. Негизи кетип деле калсам болмок. Буюрса Германияга дагы биз менен барып кел деп атышкан. Бирок ал жакка дагы кашайып тойлор да болуп, мен калып калып атам биякта. Индияга барып келбейлиби? Качан экен ал? 20 ноябрдынбы? Ооба, 20-сынан 28-че. Ага, ойлонуп көрөйүн. Так, жакшы теманы баштадыңыз. Германия боюнча, Индия боюнча. Бул тасма дагы бул фестивалдарга да көргөзүлөбү же кандай болот? Ооба, Кайсы фестивалдар? кинобуздун ошол мындай дүйнөлүк бет ачары ошол Бусан кинофестивалында өттү да. Эми ошол регионалдык бет ачарлар, регионалдык премьералар деп коет. Ошондойдун бири европалык премьера. Германиянын Котбус деген Котбус кинофестивалы бар. Ал жакта ошол постсоветтик жана батыш эмес, чыгыш Европанын кинолорун көрсөткөндөй кадыр барктуу фестиваль. Ал жака Кыргызстандан көптөн бери кинолор катыша элек болчу. Акыркы жолу мен билгенде Мирлан Майкенин киносу катышса керек эле. Сүт ак фильми болуш керек эле. Анан биз ошол жакка өтүп, ошол жактан тандап алышкандарына биз да абдан кубанып, ушул анткени биз атанын керези менен дагы, акыркы көч менен дагы ал фестивалга өтө албай койгонбуз да. Негедирчи. Анан качкын менен өтүп калдык да, мындай ошондо ойлоп калат экенсиң, ар бир кинонун өзүнүн жолу болуп калат экен да. Бири-бирине кайталанбаганчы. Өзүнүн жолу болуп калат экен. Биз мисалы ошо айтып атпаймынбы, атанын керези акыркы көч менен катыша албаган фестивалдарга бул фильмге сунуштар келип калып атат да. Анан ошол Котбус шаарына барып буюрса катышып келебиз. 5-нен 10 ноябрга чейин өтөт. Буюрса ал жака виза жана башка жол кире маселелерин чечип атабыз. Ал фестивалдан төлөнбөйт алар, Жок, ал жакта төлөнөт экен, бирок мындай жарым-жартылай экен. Ооба. Негизи кинону фестивалдарга алып баруу делечи өтө оор эле жумуш да. Ооба. Булар багы коммерциялык тасма тартып акча таппаса, мамлекеттен бөлүнгөн акчаны эптеп үнөмдөп атып, ар кимден карызга сурап атып, ошо фестивалдарга барып келишет. Мисалы үчүн Кореяга деле ар кимден сурап атып, Ооба. Германияга деле ар кимден сурап атып. Мындай автордук кинону көбүнесе бизнесмендер, меценаттар же болбосо колдой бербейт да баягы. Мен деген патриоттор деле чыгып калып ме деп берип койбосо, же болбосо тааныш билиш аркылуу айтор баягы. Болбосо ушундай автордук кинолор Кыргызстанды дүйнөгө таанытат. Аябай дүйнөгө таанытат. Мисалы үчүн Дастандын аты Кыргызстанда Дастан Жапарулова деп киночулардын арасында жакшы болсо, баягы билебиз, ооба тиги ал эле бул эле болсо, калың катмар эл мындай биле бериши мүмкүн эмес. Актандын байкеси деп билиши мүмкүн да. Болбосо ошол эле мен деген чоң фестивалдарда Дастан Жапаров мунун кадыр баркы бийик эле просто өзү мактана албайт да. Жок, Кыргызстанда билбей эле коюштун, ато көчөдөн баса албай калабыз. Автобустарга чыга албай калып жүрбөйлү. Жок, ушундай да, мисалы үчүн Австралиядагы жанагы Тихоокеанский академия деген бар, Тынч океан академия. Ошонун мүчөсү мисалы үчүнчү. Акыркы көч менен ошо атанын керези менен толтура фестивалдардын гран-прилердин ээси деген сыяктуу. Анын баары баягы мунун чөнтөгүнө эле кеткен жок да, ал Кыргызстандын чөнтөгүнө кеткен сыйлыктар.
кыргыз өлкөсүнүн, кыргыз республикасынын чөнтөгүнө кеткен сыйлыктар да, мындай айткандачы. То есть акырын билгизбей эле Кыргызстанды дүйнөгө таанытып аткандардан. Муну өзү айтпайт, мен айтып койчу. Эң сонун. Аблай мырза, сизди көбүнчө тасмалардан акыркы күндөр көрүп калдык, бирок сиздин негизги азыр кесибиңизди художник катары билебиз. То есть бул тасмада сиз өзүңүз актер эле болдуңуз же художниктерде жардам бердиңизби? Жок, бул жерде актер эле болдум. Таза актер болдуңуз. Ооба. Анткени антейин десең деле оор болуп калат негизичи, кыла албайсың, алаксып кетесиң. Өзгөчө башкы роль болгон. Ар жактан эмес, же бер жактан эмес, калып кетет, ийип кетең калып кетет жумушта. Туура. Аябай оор да. Өзүңүзгө эмне жакыныраак? Актердукпу же Жок, негизи художник болуп иштеп калганда мен жаш кезимде художественный школада окугам, Турмай Садыковдун 6-дан 9-га чейин. Анан аяктан кетип эле Россияга барып иштеп кетип, ошо бойдон сүрөттү эле тартып койгом, бирок эмелерим калып калганда, виденияларымчы. Анан кинодо иштеп баштаганда ошо бул сферада сразу мындай болуп кете албайм дегенди түшүнгөм да. Актер болуп кетпейм же режиссер болуп кетпейм, сразу бул жерде карманып пока изучать этиш керек арасынан. И ошентип художник болуп иштеп кетип башында. И ошо бойдон үйрөнүп да кеттим, и ошо. Демек художник көбүрөөк жагат сага, болгон кинолорду же тартылганбы? Жок, ар кандай өкөн тең, ар кандай эмеси бар. Кээде эс алгың келип кетет художникадан же. Кээде иштегиң келип кетет художник болуп, ар кандай болуп кетет да. Мисалы үчүн мага деле көп сурашат, сиз кино тарткан жактыбы? Же кино тартылган жактыбы депчи. Тартылгандын өзүнүн рахаты бар. Сиз бир учурда тартып атсаңыз, же бияк болуп же только тартам, же только тартылам эмес. Тарты еще тартыласыз. Селфи кинодо өзүңүз. Бирок акыркы 2 проектте эме болуп калдым, художник жагында иштеп тартылып да калдым. Тайган деген сериалда азыркы тартылып аткан. Умайне балдары фэнтезиде. Параллельно. Аякта да ролуңуз бар өзүңүздүн. Ролдор да бар. Бирок сиз актердукта окугансыз, Мен эмеде окугам. 2010-жылдары туңгуч театральный студиясын 2 жылдык. Ошол жака тапшырып, ошондон ары иштеп кетем деген цел менен баргам негизи. Аяк бүтөрү менен эле киного кирип кеттим ошо. Дагы эле жүрөм биякта. Жакшы, бул жактагы каарманыңызга дагы айта келсек, бул каарманыңыздын аты Азат да? Ой, Азамат. Ооба. Ошо Азаматтын ролун өзүңүзгө алууда нелерге маани бердиңиз? Кандай издендиңиз? Өзүңүздү эмнелерди өзгөрттүңүз? Эмнелерди коштуңуз? Бул образдын өзү сизге жакындыгы бар бекен? Ооба, негизи ошол моментте образ жакыныраак болчу, анткени мен да ошол моменттерде бир 3-4 айдай андан ашыраакпы даже үйдө көбүнчө жалгыз алып калып, ар кандай нерселер болот, жүрөсүң, короче, состоянием кичине ошого жакын болуп калган негизи. Анан персонажды окуганда Дастан байке да түшүндүрүп берген, бир сценарийден сырткары анан окуп, чын эле эме көрдүм да, персонаждын өзү дагы жакын эмедей сезилди магачы. Ощущение болгон жок да, билейин биягын кандай ойнош керек, билейин биягын кандай эметиш керек деген деле көп переживание болгон жок. Ян ойноп атканда дагы Дастан байке мындай свобода көп берген да. И сурашып, акылдашып, бир идея болуп кетсе айтышып, анан тура бир ойго келсек эметчүбүз ошонун баарын. Ошол да жакшы эме болду. Оңой болду, ойногонго. Дастан байке, сиз көбүнчө чындыгында ушундай фестивальный авторский кинолорду көбүрөөк жаратасыз го? Анан то есть авторский кинолорду жаратуунун өзгөчөлүгү эмнеде? Анын өзгөчөлүгү бул жан дүйнөңдөгү идеяны алып чыгып тартылганыңда да, анан ошону жаратууда мындай сенде бир эркиндик бар чынындачы. Автордук тасманы жаратууда эркиндик бар. Анткени баягы мындай коммерциялык тасманы тартканда кээде мындай эсептелген нерселер болуп калат да. Көрүүчүлөргө муну кабыл алабы, кабыл албайбы, азыр эмнени көрүүчү каалап атат деген нерселер да мындай чектөөлөр бар да. Анан ошого дагы мындай эсептеп, расчеттоп тартып каласың да. Мындай автордук тасмадан бул жан дүйнөңдөгү көз карашыңды, ошонун баарын, оюңдун баарын чыгарганга жакшы мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Анан ошол жагынан алганда мындай чыгармачылык жактан өзүңдү чыгарганга мындай эркиндик бар десем болот да. Анан өзгөчөлүк ошондо деп ойлойм. Мисалы үчүн Атанын керези тасмасында
бул дүйнөлүк проблема да. Мисалы үчүн кыргыз дүйнөдө эле ар бир баягы улуттарда деле проблема болушу мүмкүн. Биз өзүбүзгө келгенде атанын керезинде кыргыздар чет өлкөгө чыгып ошодон жок болуп кетип атышат. Ошодон үй бүлөсүн алып кетип жок болуп кетип атышат. Ошол жактын эли болуп калып атышат деген тема. То есть көп эле эмелер бар да, примерлер. Көп эле мисалдар бар. Чет өлкөгө барып ошойдон отуруп ташып 20 ошойдон ошол жактын кишиси болуп калгандар. Толтуран эле. Мисал үчүн да, кыргыз эли акырындан жоголуп атабыз деген тема. Акыркы көчтө болсо, акыркы көчтө чыгармачыл адамдар, чыныгы чыгармачыл адамдар көп нерсе баягы кандай десем, каралбай калат. Ошол акыркы көчтү көргөн ар бир чыгармачыл адам өзүн көрүп эми каралбай калат деген теманы эмне айтайынбы? Мисалы үчүн мен деген убагындагы жазуучулар, актерлор, актрисалардын тагдырлары кандай оор мисалы үчүн. Өз учурунда бааланбай калган. Өз учурунда бааланбай калып, анан ошойдон акырындан унутулуп ошойдон жок болуп кеткендер толтура эле да. Ошол маселе да көтөрүлгөн мисалы акыркы көчтөчү. Бул жерде деле качкын тасмасында деле бир айтайын деген ой кенен да. Ар ким өзүнүн позициясын көрүп алып, өзүнүн тагдырын, өзүнүн жашоосунда болгон окуяларды көрүп алып, жыйынтык чыгарышы мүмкүн. Кулчулукта калганды, мисалы үчүн кулчулук азыр актуалдуубу деген нерсеге келе турсак, дүйнө жүзү боюнча актуалдуу. Google'га жазсаң, кулчулук дегенде мындай, мына жакында деле эки бир тууганды алып келишти, Казакстанданбы, каяктан алып келишти, болбой калышыптыр, алар да кул болуп таптакыр элечи. Толтура да мындай окуялар. Муну биз деген көз жумуп кое берсек, көз жумуп кое беребиз. Болгону кино аркылуу акырындан билдирип ушундай сыяктуу маселелерди көп нерсе. Эми албетте наркотик маселеси, бирок бул кинодо наркотик менен анан кулчулук маселеси эмес. Өзөк. Башка нерседе да. Аны кинону көрүп бүткөндөн кийин аягында акыркы сценаларда кийин ыйлап анан түшүнөсүң да. Ай, ёлки-палки депчи. Мындай деген бир ой келет да. Мактамай сизге да, например, ошол автордук тасманын көрүүчүлөр кимдер? Кимдер үчүн тартылат ал зритель үчүн? Жалпы кыргыз эли үчүн. Бирок кыргыз эли көп нерсе ошол тасманы көрсө да бир себебинен түшүнбөшү мүмкүн көп нерсени да, например. Экинчиден, мисалы, автордук тасманы мындай бир отуруп көрө албай кетесиң го момент менен. Мындай да. Болуп кетет же зерип кетесиң, ушул сыяктуу нерселер да. Анан коммерческий тасман болсо бир дыхание менен көрөсүң, анан ичиндеги ошол эле маселени ичиндегин аласың да. Мисалы үчүн мына мен дастан деле айта алам го дейм. Азыр убагында шедевр болгон кинолорду азыр көрүп таң калам да. Ошол эле 90-жылдары, 98, 90 жылдардан 99, анан 99дан 90-е, 2000-е, нулевые деген сыяктуучу. Ошол жылдардын мен деген шедевр кинолорун азыр көрүп алып, амей, ошондо ушундай кинолор бар беле. Буларды кантип көргөн эмеспиз? Туу, деп таң каласың да. Пролетарий над гнездом кукушки, список Шиндлера, мисалы үчүнчү. Ушул сыяктуу толтура кинолор бар. Бир ок. Биз эмнени көрчүбүз? Биз Жекчанды көрчүбүз, биз Адамды көрчүбүз, биз Шварценеггерди көрчүбүз, Папсаны көрчүбүз. Анан комедияларды көрчүбүз. Тупой еще тупее Джим Керри деген сыяктуу, Адам Сэндлер сыяктуу. Көрдүңөрбү? Жеңил желпилерди биз көрчүбүз, толтура көрчүбүз, жата калып. Бирок ошол эле учурда шедеврлер чыга берчү да. Балким кийин мындан 10, 20, 30, 50 жыл өткөндөн кийин биздин кинолорду акыркы көрүп алып туруп, анан азыркы попсовый кинолорду көрүп аткан көрүүчү, азыркы менин базар жолунду көрүп аткан, эгизди көрүп аткан, аячты көрүп аткан көрүүчү кийин 10 жылдан кийин бул кинолорду көрүп туруп, ошондо эмнеге көргөн эмесмин деши мүмкүн да. Мондай сонун кинолор бар болчу турбайбы? Бул кинонун тарыхы мондай турбайбы? Бул Кыргызстанды толтура жерге алып барып таанытып келген турбайбы? Толтура сыйлыгы бар турбайбы? Эмнеге көргөн эмесмин деши мүмкүн да. Болгону ушул эле. Өзүнүн көрүүчүсүн сөзсүз түрдө табат, кандай кино болбосун. Мисалы айткым келгени мындай көп нерсе мындай го, көп нерсе жана автордук тасмалар кассалык ийгиликти жарата бербейт да көп учурда эми. Анткени булар кассага тарпайт да атайын. Атайын биз кассаны алалы, биз акча табалы тарпайт. Мисалы голливудский тасмалар, мисалы Канн көп тасмалар бар го, мисалы кассаны дагы, тиякты дагы, то есть алгандар. Жок, ал аты бар үчүн эле. Тарантино эле алат ошондой. Анан Нолан эле алат.
анткени алардын аты бар уже. жок Нолан деле фестивалга тартпайт. Фестиваль бирок эми Бирок баягы Оскарга катышат. Бирок ал эми мындай улуттук сыйлыгы да. Американча мындай Канныга, Берлин тиги буларга ашып кетсе ошол фестивалдарда премьерасы болушу мүмкүн. Мисалы үчүн Тарантино премьералары көп болот фестивалдардачы, мисалы үчүн. Алар деле мисалы үчүн Тарантинонун кинолору фестиваль деп айта албайм мен. Бүт авторский кинолор. Айтайын деген ою бар. Өзүнүн стили бар, өзүнүн имиджи бар дегендейчи. Кассаны кармайм дегендер бул Мстители. Бул Мстители, бул деген жанагы Плохие парни. Бул деген Форсаждар. Ошонун баары бир фестивалда же бир сыйлык утуп турбу? Бүт баары тең пух прах өлөт да. Кинокритиктер эгерде аны талдай турган болсочу. Ошол сыяктуу эле. Баары деле ар бир кинонун өзүнүн көрүүчүсү болот. Болгону автордук кино деген бул биринчи кезекте бул фестивалдарды кыдырып утуп келүү да бул өзүнчө адреналин негизичи. Бир кызыгып алсаң, андан ары кызыгып, багы эми муну утуш керек, тигини утуш керек деген сыяктуу баягы ичкиң түкүрүндө кала берет акырындан. Бирок ошол эле учурда мен ушул кино менен кыргыз элине мону бергим келип атат деген нерсе менен ниет менен тартышат да көбүнчө. Баракелде. Анан дагы кошумчалай кетчү нерсе баягы кээде мындай көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүнчү. Өткөндө тиги Кыргыз тасмасы ишканасынын тиги директору Талант Төлөбеков ошентип айтып калды, мындай жакшы салыштырмалуу болду. Биз башкачараак салыштырып атканбыз, башкача эме. Бирок ал мындай тамай айтты да. Автордук тасмалар баягы фестивалдарга барып, мындай жакшы фестивалдарга барып, жакшы сыйлыктар жеңип келип аткан тасмалар негизи Кыргызстандын атын чыгарышат да. Анткени мен жеке студия менен тартып барсам деле баары Кыргызстан деп жазылат да. Мамлекеттик менен барсам деле Кыргызстан деп жазылат. Биз Кыргызстанга эле аброй алып келип атабыз да. Анан ошол фестивалга катышкан тасмалар булар Олимпиадага катышкандардай депчи салыштырды да. Олимпийцы депчи, олимпийцы. Коммерциялык фильмдерде булар ММА'лер депчи. Туура. Чыныгы эле баягы акча миллиондоп тиги спортсмендерге төлөнөт эмеспи ошол жерден. Анткени спонсорлор катышат, толтура ар кайсы телеканалдар сатып алып көргөзүшөт ошол прайм таймда ошол мушташкандардычы. Анан коммерциялык кинолор бизде ошол ММА, фестивалга чыккандар булар олимпийцы депчи. Анан бул тамай салыштыруу десем туура болот да. Сан. Бул тасманын бюджети канча болду? Бул тасманын бюджети азыр туура айта албай калышым мүмкүн, анткени азыр деле чыгашалар болуп атат да. Анткени буга чейинкиси көрөлү. Буга чейинкиси айтсам бир 180-200 миң долларга жакындап калды го дейм. Анткени Кыргыз фильм киностудиясынан 120 миң доллардай бөлүнгөн. Ага биз бардык тартуу иштерин, монтаж иштерин бүтүрдүк. Андан кийин ошол биз кинонун үн жаздыруу, мындай звук, үн иштерин ошол Санкт-Петербургдагы Нева студия деген дүйнөлүк деңгээлдеги студия бар. Ошол жактан биз звукту жазаттырдык. 5-1 дүйнөлүк деңгээлдеги звук болду да. Ошол биз Кореяга барып бет ачарында дагы ошол үндүн экранга чыккан картинканын сапатын ошол жактан баалап келдик. Анткени ал жакта кинотеатрлардын деңгээли жакшы да, дүйнөлүк деңгээлде коюлушат да. Ошол киноаппараттардын лампалары, проекторлор, ошол звук колонканын системалары калибровка болуп турат ал жактачы. Ал жактан ошо биз жасагандай деңгээлди көрдүк да өзүбүзчү. Мындай ар бир каармандардын жанынан чымын-мынт учуп кеткендерден бери угулат экен да. Биз бияктан аларды уга албай калабыз биздин колонкаларданчы. Ошон үчүн ошондой мындай мыкты сапатка жетиш үчүн мындай каражат издедик чынындачы. Анан бактага жараша табылып, ошонун мындай чыгымдар азыр деле болуп атат. Эми прокатка чейин дагы азыр кинонун продвижение иштери болуп атат. Дагы кошумча мындай чыгашалар дагы болот го деп атам да. Жакшы, анан бул сумманы фестивалга караганда эле прокатка караганда фестивалдагы мисалы уткандан кийин же болбосо катышканда ал жактан дагы наградалар, сыйлыктар берилет да акчалык түрдө. Ошол аркылуу жапса болот бул сумманы.
Эми ал немеге жараша, эми утуп калсаң да, эми ага дагы утабыз деген дагы гарантия болбойт негизи фестивалданчы, анткени катышуу бул өзү чоң. катышуунун өзү эң башкысы. Ошол биздин эми Кыргыз фильм киностудиясынын максаты ошол да, эң башкысы. Ал жакта тиги кинобуздун мыйзамында да жазылган да. Кыргыз фильм киностудиясы бул чыгармаларды жаратыш керек депчи. Кино чыгармалары жаратыш керек деп жазылган, мындай сөзсүз түрдө баягы акча табуу максат эмес, а кинону искусство катары, артхаус катары сактап туруш үчүн ошондой тасмаларды мындай багыт ошол да. Ооба, силер тартпасаңар аны ким тартат деген маселе да. Ар бирөө азыр өз чөнтөгүнөн ошол экин тартып туруп кылып коюш, бул бардыгынын колунан келебиз. Андыктан бул эң сонун. Эми дагы кандай фестивалдар алдыда турат? Азыр алдыда бизге өткөндө эле жазышты, тиги Индияда Гоа шаарында Индиянын эл аралык кинофестивали бар, А класстагы да. Ошол кинофестивалга биз кинобузду жибергенбиз, анан алар биздин кинобузду конкурстан тышкары, конкурстук эмес, конкурстан тышкары жана дүйнөлүк кинолор деген бөлүм бар. Ал жака ошол мындайча айтканда Тарантинонун, Уэс Андерсон, Нури Билге Жайлан дегендер мындай белгилүү режиссерлордун кинолорун чогултушат да, белгилүү чоң фестивалдарга катышкандар. Анан бизди ошол бөлүмгө кошуптур. Анан ал жакка кирип ошол жактан ошол фестивалдын алкагында көрсөтүлгөнүнө биз мындай жакшы кубанып турабыз. Буюрса ошондой дүйнөлүк кинолор деген бөлүмгө кирип калганда эле бул жакшы жетишкендик да, анткени биз мисалы чоң өлкөлөрдө көп анчалык кино тарта албайбыз. Мисалы ошол эле Бусанга барганда тиги жана айтып өтпөдүмбү, профессор Хон деген бар, ошол Орто Азиянын кинолорун тандап алганчы. Анан Россиянын да кинолорун тандайт экен да. Анан ал айтты, Россиядан 60 кино келди деди да. Мындай заявкасычы. Анан канча кино алдык, өттүк деп сурабайсыңар дейт. Канча кино өттү ошондо десек, 60 кинодон бир эле кинону тандап алдык деди да. Кыргызстандан бир эле кино бар. Кыргызстандан бир эле кино барып, силердики кинолор жакшы болгон үчүн биз алдык деди да. Демек, ошо мен жана айткандай, дүйнөлүк кино деген разделге кирип аткандан кийин, бөлүмгө кирип аткандан кийин бул жакшы көрсөткүч деп ойлойм. Анан могу Пусанга барганда бир ал жакта сыйлыктар бар беле негизи? Эң мыкты тасма катары көргөзгөн, ошол категорияда көргөзгөндөр. Ооба. Ал жакта 2 сыйлык бар экен. Мындай биздин конкурста сыйлыктар аз экен негизи, анткени мындай 2 кинодон ашык кино тарткан режиссерлордун конкурсу да. Мындайча айтканда мастерлердин конкурсу деп коет экен. Ал жакта ошол мисалы Филиппинден келген, мурун Кан кинофестивалында лауреат болуп жүргөн режиссер катышты. Менден тышкары ошол белгилүү индиялык режиссерлор катышты. Бизден да ошол. Анан аягында ошол Индиянын киносуна сыйлык беришти. Анткени былтыр кыргыз киносу алган деп айтып коюшмуш. Ооба, былтыр ала качуу тасмасы жеңген да. Жыл сайын кыргыздарга бере бермек деп бербей коюпту. Бул да бир себеп, бул да бир себеп болушу мүмкүн. Судьялар тартып коюшту да. Жакшы. Аблай мырза, сиз ким менен Өмүрбек Израилов менен биргеликте дуэт болуп тартылып турсуз. Актёрдук ансамбль аябагандай күчтүү экен чындыгында, жогоруда санап өттү. Бардыгы өтө профессионал актерлор. Алар менен иштеш менен өтө кыйынга турбаса керек. Жок. Жеңил болсо керек. Жеп жеңил, бир өзү сразу түшүнүп, сразу ойноп берип аттык, жардам берип бир өзгө. Өмүрбек менен дагы мурунтан эле таанышпыз, доспуз, көптөн бери иштешебиз. Жакшы болду. Задачаларды дагы сразу түшүнүп, оңой болду ушул. Бизге эч кандай оорчулук, тоскоолдук создавать эткен жокпуз. Анан көп эле актер менен сүйлөшкөндө экрандан тасмасын көргөндөн кийин сөзсүз түрдө өзүнө бир кемчилик таба берет го. Ошондо мисалы кап могул жерин мага дагы жетпей калды дегендер болот, могул жерин башкача ойносом болмок дегендер болот. Дагы берсе дагы бир башкачараак бир образ көргөзмөкмүн дегендер болот. Мисалы сизде ошол тасманы көргөндөн кийин өзүңүздүн образ туурасында ушундай ойлор келди келбеди?
Жок, бул тасмада андай болгон жок. Ооба, обычно болот, бирок бул жакта болгон жок. Анткени билем, мен историяга кирип кеттим го дейм. Историяга кирип ошондой ошо бойдон көрүп кетип, андай нерселерди көп байкаган жокмун. Билбейм, обычно да көрүп атканда ошентесиң да, сезилет. Өзүңүздүн көп элдерге билинбейт, бирок ойноп аткан актер өзүнүн өзү сезет го. Демек бул тасмада өзүңүздүн ролуңуз өзүңүзгө толук кандуу канагаттандыр. Ооба, ошондой десем болот. Бул актер үчүн менин оюмча аябай бир чоң показатель. Бул кинонун өзүнүн общий максаты менин оюмча эме болду го дейм. Жетти, и ошон үчүн андай нерселер көп мындай байкалган жок мага. Балким бардыр, бирок билбейм. Эң сонун буюрса бул тасманы мындай ушул подкастка келгенден кийин мындай тасмага кызыгуу чындыгында аябай мындай күчөйт, чындыгында аябай көргүм келет. Мурунку ошо подкастта Актан байке келип сиз жөнүндө сөз кылды эле да. Мен мисалы ошол Жеки Чандарды карап көрсөм, жакшы чыккан кинолорду көрсөм, байкем болсо режиссердун коллекциясын алып алып, дистерди коюп алып, анан ошол коллекция менен көрөт. Ал дистер дагы эле бар. Ошолорду көрүп бүткөндөн кийин ар бир тасмага анализ кылат. Ар бир тасманын артыктыктарын, кемчиликтерин, өзгөчөлүктөрүн бөлүп жазып, өзүнө ошол нерсени мындай бирөө үйрөтпөсө, кыл дебесе дагы ошол нерсени өзүнө алып, ошо киного ушунчалык сүйүүсү, кызыгуусу бар деп туурасында сөз кылды эле да Актан байке, туурабы? Жок, алгап айтып койгом. Чындыгында ошондойбу? Киного кызыгууңуз кичинекей кезиңизден ошончолукпу? Жок, кичинекейибизде мындай баягы көпчүлүгү сурай берет да, баягы кичинекейиңизден эле режиссер болгуңуз келчү эле деп айтыш сурашат. Жок, кичинекей кезинен бери, Дастан кичинекей кезинен бери эле кинону жакшы көрчү жөн элечи. Жөн эле Кино көргөн. Киноман болчубуз. Киноман да. Тарантино Кечээ күндө ошондой суроо болду да, анан негизи мына Актан экөөбүз тең ошол биз кичинекейибизден кинону аябай жакшы көрчүбүз да. Мисалы биз менен чогуу ойноп жүргөн балдарды анчалык кызыгууну жок болчу. Мисалы үчүн кечинде бир кинону көрөсүң да, эшикке чыгып анан бир балдар менен багы талкуулайлы десең, киши талкуулай турган киши жок да. Көргөн эмес. Анткени көргөнбүз. Анан экөөбүз эле талкуулайбыз, экөөбүз эле ошондо мындай кээ бир мисалы Жеки Чан же болбосо Жан-Клод Ван Дам ойногон каармандарды туурайбыз мисалы да. Анан биз үчүн ал өзүнчө эле бир башка дүйнө болчу да, чынындачы. Анан киноман болчубуз да, башка жаныбызда ойноп жүргөн чогуу окугандарды деле анчалык кызыгууларын көп байкачу эмесмин. Эми бир эки бала болчу, бирок көпчүлүгүнөн айырмаланып турчу экенбиз да, азыр ойлосомчу. Анан киноман болчубуз, анан кийин баягы уже мындай мектепти бүтө жаздап калган убактарда мындай башка кинолорду мындай көрүп калдым да, мындай телевизордончу. Ошолор менин көзүмдү ачты десем болот да, анткени башка кинону көрсөтүштү да мага. Ага чейин ал убакта баягы бүт эле прайм таймда, бүт эле мындай телеканалдарда мындайча айтканда коммерциялык хит болуп аткан эле кинолорду көрсөтүштү. Блокбастерлер. Жеки Чан, анан Голливудтун боевиктери, Жан-Клод Ван Дам, Ван Дам, Шварценеггер дегендер ошолорду эле көрсөтчү да көбүнчөчү. Мындай драмаларды, ошол эле автордук тасмаларды мындай дээрлик коюшчу эмес да. Койчу, бирок түнкү саат 1-2-лерде коюп. Ошондойду көрүп койчу. Анан ошондой 1-2 тасмалны көрүп, анан ошолор мени мындай өзгөрттү да, кинонун башка тарабын көрсөтүп берди да. Анан ошондо мисалы ошолордун бири, биз аны даже кинотеатрдан көргөнбүз, Актан экөөбүз барып тиги Маймыл тасмасына, Актан байкеничи. Ошол тасма мен үчүн чоң ачылыш болгон да. Да? Биз анда деген 8-эле класста болчубуз. Котур 8 эмес, 7 эмес белек. Нарындан көргөндө? Экөөбүз чогуу барып көргөндө. Актан байке ошо Маймыл тасмасын нарынга алып барып калды. Биз анда нарында окучубуз, анан ошо мектеп окуучуларына көрсөтүп калды. Айтмакчы, мен дагы көзүмдү ачкан кино Маймыл болгон. Маймыл анан Беш кемпир болгон да. Беш кемпир менен Маймылды көрүп, ошондо таң калгам. Ушундай да кинолор болуп турбайбы? Башкача кинолор болуп турбайбы депчи. Анткени ал ошол биздин 90-жылдардагы мындай каатчылык заман болду да. Ошол замандынга ылайыктуу мындай ошол өзгөчө Маймыл тасмасы да. Ошол замандын мындай атмосферасын, ошол убактагы
биздин жашап аткан абалыбызды мындай кандай болсо ошондой көрсөткөн да. Анан ошондо бул жашоону да көрсө болот турбайбы, биз ушуну башкача да мындай чыгарса болот турбайбы, ошондо көп нерседен мындай башкача таасир алгам да. Анан кийин башка кинолордон дагы ошолор кошумча болуп отуруп, анан мындай киного кызыгуум көбөйүп кетти да. Жок, мисалы үчүн Актан Байкенин киносу эле кыйын, анан Кыргыздын кереметинин кинолору анча эмес. Анткени Кыргыздын кереметинде көбүнчө Чыңгыз Айтматов атабыздын чыгармалары менен да. Ал убакта сен кинону алдын ала билесиң да. Ак баранын көзү жаштаса, каршылар жөнүндө мисалы үчүнчү Кыямат болсо, эрте келген турналар, чыгармаларын болжол менен билесиң да. Ооба. Анан аларды көргөндө баягы чыгарма көрүп аткандай болосуң да. Актан Байкен ошо Беш кемпир менен Маймылды көргөндө, дастан айткандай, көз ачылган кантип дейлечи. Мынасыга. Ал учурда болсо көп элдер бразилиялык сериалдарды көрчү. Ошол эле эмелек айткан Жан-Клод Жекчан, анан секретный материал да. Ошол сыяктуу кинолорду көп сүйүп көрүшчү да. Ошондой жаңы кино бизге келгенде, андан кийин шашпай, анан кайра 2-3 ирет көрдүк аларды, кайра башка. Мисалы үчүн азыр Беш кемпирди мен көрсөм, дагы деле жаңы нерселер ачыла берет. Маймылды көрсөм, дагы деле жаңы нерселер ачыла берет да, мисалы үчүнчү. Мына жанагы суроого да жооп болуп калды деп атам да, мындай автордук тасма кимге тартылат, керекпи деген сыяктуучу. Мына ошол убакта Актан Байке 2 автордук тасма тарткан да. Биринчиси Беш кемпир, экинчиси Маймыл. Анан алар биздин көзүбүздү ачып, бизди дагы ушул кино тармагына чыгармачылыкка алып келди десек болот да. Мындай түрткү бергендердин бири болуп калды да. Балким биз дагы кийинки келечек буунга дагы ошондой түрткү берип калышыбыз мүмкүн да, азыркы жаратып аткан тасмаларыбыз мененчи. Бир 2-1 тууганга, Бирок чынына карап келгенде Актан Байке, Дастан Байке, биз кинонун баркын билген адам, то есть поколение, коомбуз да, мына карап келгенде. Биздин убакта кино көрүш бул өзүнчө башкача нерсе. Биздин үйдө телевизор иштечү эмес. Мына мен айтып коеюн, телевизор иштечү эмес. Биз деген ар кимдин үйүнө суранып барып, мисалы үчүн Водный мир деген сыяктуу кинолор, Полицейская академия, Жекчан, Мухаммед Тайканын үйүнө барып жүрүбүз, тиги вокзалдагы үйгө барып жүрүбүз. Мындай болуп калчу да, биз телевизор эми ал убакта советский телевизорлор да. Бир ай иштесе жарым жыл бузулуп турат. Анан аны баягы чыгынып, атамдар тиги ремонт калып баргычакта убакыт өтөт, алар жумуштан келип антип, анан ошо мен айткандай бир ай иштесе кайра 6 ай бузулат да. Анан кайра оңдоп келет, кайра ал ушинтип эле берчү. Анан ошол убакта биз мындайча айтканда туугандардан десек болот, кошуналардан, кочевой зритель болчубуз да. Кошуналардан мындай сет кылып алгансың да. Тиги эми бир эле туугандыкына кечке бара берсең да болбойт да. Анан бөлүштүрөсүң да. Так, бул жолкусунда тияка баралы, бул жолкусунда бул кошунакына, бул жолкусунда тиги. Анан болгондо да мындай кошуналарга жакын. Туугандардына барганда мисалы 2-3 остановка эми кичинекей кезде ал алыс эле сезилчү да. Азыр бассаң бат эле. Бирок ошолордун баарын барып картасын түзүп, барып көрүп, кайра кечинде караңгыда келесиң, ушундай болчу да эми. Бирок биз үчүн ал мындай маселедей сезилчү эмес, биз үчүн тескерисинче мындай Диснейлендке бараткандай эле сезилчү да. Бир мен таасир калтырган да бир окуя бар. Мисалы үчүн атамдар болуп бир конок барып калдык. Драм театрдын жанында жашаган бир байке бар эмес беле? Туугандарыбызбы, ким досторубу. Анан түнкү саат бир 11-лер болуп калды го дейм. Анан болду, конокко отуруп бүттүк, анан кетебиз деп атканда, анан телевизордон универсальный солдат башталып калат атпайбы. Жан-Клод Ван Дам, Дольф Лунгрен, универсальный солдат деди эле эмес. Ийлеп атабыз Асан экөөбүз отуруп алып. Биз кинону көрмөйүнчө кетпейбиз деп. Атамдар бизди урушуп алган, бас эле туруп эле туруп кетишибиз керек деп. Анан ыйлаганыбызга карабай бизди алып кетип калышкан да. Универсальный солдат ошо бойдон жүрөктө калып калган да. Ошо бойдон андан кийин деле баа чоң учакта деле ал кинону бага издеп таап көргөнгө деле эме болгон эмес. Анан кече жакында атайын ошол универсальный солдаттын өлө мыкты сапаты менен жүктөп койдум компьютергечи. Шашпай отуруп бир көрбөсөмбү депчи. Жабылбай калган гештальттар бар да, бар делечи. Анан мунусу кызык. Ошол 90-жылдарда кино башталат да. Бир 5 мүнөт, 10 мүнөт болуп башталып, деп монтуп кызыгына кирип атканда свет өчүп калганда. Андай травманычы. Азыркы муун көрбөй эле койсоң да. Чындыгында мисалы биз ойлоп көрсөк, телевизор ошол черно-белый эски аркасындагы лампочкалар бар телевизордон баштап
цветной телевизорду көрдүк, биринчи келди. Антенна келди, спутник антенна келди, видиктер келди. DVD келгенде кино деп жыргадык. Дисктерди арендаға алып, прокатка алып, алмашып, чийилип калып, спирт менен сүртүп, тазалап. Көп нерсени көрүп койдук. Андан кийин азыр уже интернет келип, кино аябай көп. Каалаган кинону кайсыл жерден каалаган учурда көрөсүң, бирок баягыдай эң жанагындай биринчи көргөндө бир эмоция жок да мындай. Көргөндө ал жагы бар. ал ошол убакыттагы көргөн кинолордун бизге берген таасири башкача дейм да. Туура, 90-жылдарда чогулган, чоңойгон балдардын баары эле жашоосу ошондой да. Бүт баары чогулуп бир телевизор, бирок биз деле баардыгы жашап алган эмес, ошондуктан баягы жана видеомагнитофону видиго бар дегендер мен үчүн миллионерлер болчу да. Ооба. Миллионерлер, мен буларга кантип акча каяктан депчи. Көрсө мына атасы таможняда иштечип турбайбы? Билесиңби, сенин классташың Торгартта таможня иштечип экен да. Ошондо эле мындайча айтканда кымырып-сымырып коррупция болчу экен да. Керек болсо ошол убакта эле башталган да чындачы. Анан мындай да Кытайдан бир 100 видеомагнитофон алып келатса, бир 5-өн алып калат да жөн элечи. Мындай одон айткандачы. Анан ошондо таможниктер деген бай болот турбайбы деп калчубуз да. Дагы да алдыда именно актёрдук жактан кандай пландар бар, кандай тасмалар бар, кандай образдар бар? Алдыда азыр чынын айтсам сүйлөшүүлөр деле жок, бар эми проекттер, бирок пока под вопросом дегендер. А так мен могу жылдын башында Арзубек Назаровдун киносу тартылат деп, ошого главный роль Арзубек Назаровдун жаш кезинде ойномок болуп залга барып жүрдүм. Где-то 4 айдай бокско барып жүрдүм го, күнүгө. Эртемен кечинде. Ошентип болот. Анан съемка жакындап келатып и токтоп калды пока. Ал күрөш болуп кетти деп койсуң. Азыр ошо азырынча токтоп турат. И буюрса башталып кетет го. Азыр ким тартмак эле? Известный эмелерден. А башкалар пока под вопросом. Ой, аны ким тартмак эле? Аны Бердек деген бала бар. Билал. 1-1 монтажда болчу. Көрсөм керек, көрсөм таныйм. Мындай жаш балдар частный студия. Мен дагы сага суроо берип коеюн кошумча. Кандай образ жаратсам, же болбосо кандай роль жаратсам, же кандай бир профессиянын тегерегинде бир роль жаратсам деген эңсеп жүргөн ролдоруң бар? Бир эме бар болчу. Журналист. Бар болчу эмес, тиги мондайды каалап атам деп эле айтсаң. Журналист, расследовательдер бар го, которые эмелер. Эмне деп койчулар? Журналисттер. Которые өзлөрү расследование алып, өзлөрү изилдеп чыгышат го. Ушундай интересный, ушундай образ. Ошондо. Сен чачың кармал канчалык деңгээлге өсүчү эле мондай боло өсөбү негизи? Жок, мондан кичине узунараак кылып өстүрүп көргөм, дальше өстүрө элекмин. Жок, айтайын дегеним, Жомарт Бөкөнбаев окшошсуң да, сен ошондой мондай окуп калгандачы. Жок, андай эмеге окшош калгам. Сэмюэл Л. Джексон бар го менде. Криминальный чтиво. Да, өзү окуп калды, кстати, да. Сэмюэл Л. Джексондун ак версиясы, С молоком, да? Анда табыш керек экен ошондой роль. Жакшы. Берки жанындагы кимде? Джон Траволтанын кыргызча версиясын тартып туруп бир жакшы бир тасма кылсабыз экен да. Сонун. Ошо мен базар жок киномдо эгизде Джейсон Стэтхэм бар. Көрүңөр беле? Джейсон Стэтхэм кыргызча ошону кошуп туруп, Сэмюэл Л. Джексон экөөнү коштубас керек экен. Базар жок кандай болду? Базар жок болду, де. Кандай кабыл алды элдер? Жакшы, шүгүр. Өзүнүн баягы азыр көбүнесе эл деген комедия десе эле башынан баштап аягына чейин эптеп эле жыргап эле күлүп кетет окшойм деп келип көнүп калышыптыр да. Биздин кинонун сюжетине маани беришиң керек. Башынан баштап аягына чейин сюжетин кубалап, ошол каармандар үчүн кандай десем, ошолор үчүн күйүп, ошолор үчүн бышып көрүшүң керек да. Анан кээ бир ошондой комедияларга көнүп калган жаштардан көбүнчөсү мага отзыв жазышат да. Актамайке тигиндей болуп калды, мындай болуп калды. Аягында эле бир юмор бар экен, ортосунда эле бир юмор. Дегенде мен чоң текст жазып берип атам аларгачы. Мону байкадыңбы? Мону унуттуңбу?
герой монтпойду тигинтпейду дегендер ошондон кийин анан ооба чилине деп атышат да. Булар жаш көрүүчүлөр жеңил желпи бат баттан эле күлдүргөн комедияларга көнүп калгандар. Скетч шоуда эле. Скетч шоуга көнүп калгандар да. Ал эми улумунда мага көбүнчөсү балалуулар, 4-5 баласы барлар, ошол эле киночулар, актерлор көбүнчөсү көрүп келгендер, сонун жазып атышат. Аябай сонун. Актан мырза, сценарийде сөз жок, ар бир актер өз ордунда, актердук курам, актердук состав, юмор дагы өз жеринде. Сонун бүтүрүп турсуңар, сонун башталып туруп бизге аябай жакты дегендер да аябай көп. Өзүнүн көрүүчүсүн акырынан таап келатат. Болгону биз прокатка чыкканда ошол прокатта көп көрүүчү келип аткан кинолордун ортосунда калып калдык дагы. Анан бир 2 жумадан кийин анан биздики жана сарафанный радиодо иштеп, азыр кайрадан баягы биздин залдар толуп аткан кезде да кайраданчы, акырынан кайра чогулуп. Анан баягы кинотеатрларга дагы чоң рахмат, баягы 2 жумадан кийин алып салбаган, анткени алып деле салышы мүмкүн эгерде көрүүчүлөр келбесе. Бирок биздики акырынан баары деле келип атты да. Бири-биринен угуп келип, актан биз көрүп келдик. Азыркыга чейин жазышат. Бүгүн көрүп келдик сонун экен. Кече көрүп келдик сонун. Балдарыбыз менен бардык. Атам менен баргам, апам менен баргам, келинчегим менен баргам, жыргап келдик, досторубуз менен бардык деп. Айтор баардык калың катмарга тартып алып турбуз. Негизи тасманы көрдүк да, чындыгында жакшы тасма болуптур. Анан мага жакканы ошол акыркы эпизодунда Саламат Байкенин образы прям это шедевр болуптур да. Саламат Байкенин диалогу образы шедевр да. Ошол жерде прям жыртылдык да. Чындыгында. Анан мындай деген бир ой келет да, Актан байке, Дастан байке. Бул жакта мисалы экөөңөр эми бир тууганска, экөөңөр бир үйдөн дегендей. Актан байке, сиз коммерциялык кинону катырып атсаңыз, сиз автор. Жок, мен катырып элекмин. Аракет кылып атам. Эми азыр Кудайга шүгүр. Жакшы аудитория топтоп атасыз. Дастан мырза, сиз болсо ошо дүйнөлүк аренаны багындырып атасыз, мындай сонун бир идеология менен, сонун автордук тасма менен. Анан экөөңөр автордук тасманын идеясын алып туруп, ошону коммерциялык бир өңүткө байлап туруп, экөөңөр орток бир тасма чыгарса кандай болот? Бар идеялар. Ошого баратабыз. Ошол кадамдар десек болот да. Мына могу Качкын тасмасы, анткени мен уже мындайча айтканда башкачараак жанрга жакындадым, башка динамикага жакындадым да. Анан ошол эле убакта Актан да жана комедиялык сценарийлерине кол кабыш кылып, жардам берип, ал жакта дагы мындай жакшы иштеп атабыз десем болот да. Эми ошо туура эле суроо берип атасыңар, биз ошого баратабыз буюрса. Эми алдыда жакшы идеялар бар. Бирок ошол эле учурда сен деле автордук киноңду иштебайсың да. Ооба. Анткени мындай да. Толук эле ал жакка кетип калдым. ММшник болуп кетти. Олимпиадага да барып турайын деп 4 жылда бирден, дегенде. Анан ошондой негизи туура эле ошол жакшы суроо бердиңер. Буюрса ошого баратабыз, алдыда дагы жакшы идеялар бар. Эми каалаган нерсем ошол биздин канча дагы ошо маселе биздин ар бир жаранга жетсе деген ой да. Бирок ар бир жаран сиздин ошол тартылган тасманы көрө билип, түшүнө билүүгө кээ бир учурда эмес жетпей калат да. Мындай да. Чыдамы десем болот. Көрүүчүлөрчү бир кинону көрүп турупчу, мага жаккан жок дебеш керек да. Бул менин кином эмес экен деш керек. Туура. Мага жаккан жок деген бул деген башка адамдын да оюн бузуп атасың да. Кино жаман экен деген маани. Кино жаман экен деп. Ал дүйнө жүзүндө канча деген кино бар, алар тартып атканда бул көрүүчүгө жакпай калса жаман кино тартпайт да эч кимчи. Бүт баары тең баягы жакшы ниет менен тартышат кино бар. Ар бир айтайын деген өзүнүн ою бар. Өзүнүн ою бар мисалы үчүн. Мисалы үчүн ошол эле Побег из Шоушенка бирөөгө жакпашы мүмкүн, бирөөгө аябай жагышы мүмкүн. Өз учурунда кассадан провал болгон экен. Вот мисалы Побег из Шоушенка өз учурунда кассадан провал болуп, азыр бүгүнкү күндө любой рейтингдин алдыңкы орундарында турат да. Зеленая миля ошол элечи. По-моему, кимге мисалы азыр Россиянын эң белгилүү кинокритиги бар эмеспи, Антон Долинч. Ага ошол Побег из Шоушенка, анан берки Жизнь прекрасна жана итальянский шедеврлер жакпайт экен да. Жакпайт. Мисалы да. Анын критерийи башкача да. Кинонун жактырган критерийлеричи. Анан ушул сыяктуу да керек болсо даже мыкты мисалы Побег из Шоушенка ошол дүйнөлүк рейтингтерде 1-орунда турат да. Көбүнесечи. Анан ошол кино мисалы эң белгилүү Россиянын кинокритигине деле жакпайт экен да мисалы. Анан айтып атканым ошол ар бир кино мына Актан туура айтат. Киночулар мындай жаман кино тартып коелучу, жаман кино дебейт да. Жакшы кино тартайын деген жакшы ниет менен тартат да. Анан ошол Актан айтып атканын толуктап кетсем,
ар бир кинонун өзүнүн көрүүчүсү чыгат, ооба өзүнүн фанаты болуп калат, кээ бирөөнө таасир берген болот, кээ бирөөнө мисалы ошол комедия деле чоң таасир бериши мүмкүн, драма өзүнчө таасир берет дегендей. Анан ошондуктан биз жанагы айтып аткандай актамдардын баягы иштеп аткан методун дагы элге жеткиликтүү ой менен и оор дебей мындай маанилүү маселелерди маселелерди көтөрүп камтып ошондой мындай элге жеткиликтүү жакшы кино тарта айтайын дегеним, бул менин эле киномдо эмес. Көп эле кинолордун трейлердеринин алдында болбогон кино экен, барбай эле калгылай, не лучше не стоит деген сыяктуу отзывдарды көрүп алып, зейним кейит кадимкидейчи. Антип айтпай эле койгула, көрүүчүлөр, лучше не стоит эмес. Мисалы үчүн менин кином эмес экен, балким сага жагып калып барып көрүп көр, өзүң анализде деп үгүттөш керек да бири-биринчи көрүүчүлөр. Сен барып көр, анан сүйлөшөбүз деп коюш керек мисалы үчүн. Көбүнчөсү мага жаккан жок могу кино, сен барбай эле койгула деген сыяктуу нерселер көп эле көрдүм. Ошол эле Чайки-Зайки, ошол эле Айжамал, ошол эле былтыркы Кошбой алдыларында көрсөң негатив толтура. Болбогон кино экен, тигиндей мындай, бирок көрүүчүлөр толтура, кассаны чогултуп атат. Демек өзүнүн көрүүчүлөрүн баары бир табышат да. Болгону бири-биринин ойлорун бузбаса. Мен мисалы үчүн кино жакпаса, мага жаккан жок дебейм. Менин кином эмес экен дейм да. Бул мен үчүн тартылбаптыр. Балким мен түшүнө албадым, кеп менде болушу мүмкүн. Бирок кино жакшы тартылыптыр. Жакшы экен, мындай экен, тигиндей экен. Бирок мага менин кином эмес экен деп коем да. Мага жаккан жок деп айтышым мүмкүн, бирок сага да жакпай калышы мүмкүн дебейм да. Сен барып көр, сага жагышы мүмкүн. мага жаккан жок дешиң мүмкүн, бирок сен көрбөй эле кой дебейсиз да. Антпейм, көрүп көр дейм да. Көрүп көр анан сүйлөшөбүз деп коем. Анткени балким сен көрө албаган нерсени башка көрүүчү таап чыгышы мүмкүн да. Анан ага чоң таасир бериши мүмкүн мисалы да. Анан ошон үчүн бири-бирибизди алдын ала чектебешибиз керек да. Мисалы Жокерди элдин баары өлтүрүп салышты. Жокер болбой калыптыр. Жокер биринчиси жакшы болчу, экинчиси болбой калыптыр. Тескерисинче мен аябай көргүм келип атат. Ошончо элдин баары негативин угуп алып, жаман болуптур дегенди барып мен анда барбайм деген жокмун да. Тескерисинче болгону убактым болбой атат. Жокерди барып бир көрүп, анан өзүм көрүп туруп анан айтайынчы депчи. Ошол эле отту анан бейишти элдин баары макташкан. Анан мен айткам, кой тургула, мен биринчи өзүм барып көрөйүнчү. Силер мактаган үчүн эмес. Болгону өзүм көрүүчү катары барып көрүп туруп анан силерди баягы дискуссияга чакырайын деген ниетте да. Эми көрүүчүлөр дагы ушундай болсо акырындан өсө беребиз да. Кинолор дагы өсө берет. Ошо көрүүчү да мына Актан жана туура айтты. Эгер кино жакпаса, балким эгер түшүнбөй калып да жакпашы мүмкүн да. Түшүнбөй калса анда ошого аракеттениш керек көрүүчү дагычы. Мындай өскөнгө, ошону анализдегенге, тягы ал жөнүндө маалымат чогултуп изилдеп көргөнгө да. Анан ошентип көрүүчү да өзүн өстүрө алат да. Биз деле баягы мурун кинолорду көргөндө да ошол ар кайсы рецензияларды окуп, тарыхын изилдеп, анан ошентип анан баягы толук баардыгын көрүп чыгасың да. Ошондо анан кинону дагы туура түшүнүп баштайсың да. Ошол сыяктуу көрүүчү дагы изденсе, ал дагы өзүнүн деңгээлин өстүрүп, интеллектуалдык жактан дагы, мындай руханий жактан да өсө алат деп ойлойм да. Убагында ошо Чыңгыз Төрөкулович Айтматов Кассандра тамгасын ошо жазып чыкканда көпчүлүк эл ошол тасманын чыныгы маанисин өзөгүн түшүнгөн эмес экен да. Чыгарманын ошол чыныгы өзөгүн түшүнбөй, анан бир журналист сурай берген экен, эмне үчүн сиздер элге жазып аткандан кийин элдин деңгээлиндеги чыгармаларды жазбайсыңар, элдин деңгээлине түшүп ошолорго түшүндүрүп бербейсиңер дегенде Айтматовдун жообу бар экен да. Мен элдин деңгээлине түшпөйүн, элдер билим алып, өнүгүп өсүп, менин деңгээлиме көтөрүлсүн деген экен да. То есть биз жол баштоочу бололу деген сөздүн аркасы бар экен да бул жактачы. Менин деңгээлиме көтөрүлсүн деп, анын аркасында бул чыгарманы сен 20 жашта окусаң башкача нерсени аласың. 30 жашта ошол эле чыгарманы 30 жашта окусаң таптакыр башка нерсени аласың. 60 жашта окусаң таптакыр башка нерсе аласың. Бул жактан ар бир адамдын ой жүгүртүүсүнө, адамдын убагына жараша ойлор камтылган. Мен ошону бергизим келген деген бир өзүнүн бир ойлору бар экен да. Кинолордо ошондой болот го. Болот. Азыр сиз айткан нерсеңиз дал ошол нерсенин кино варианты болот да, чындыгындачы. Кичинекей кезде көргөн Терминаторду көрүп туруп, азыр көрсөң, мисалы үчүн, же болбосо кичинекей кезде көргөн бир кинону көрүп туруп, азыр көрсөң таптакыр башкача го. Дейсиң го. Анан бир жылдан кийин кайра көрсөң таптакыр башкача да. Азыр бирок чындыгында ошол эле Терминатордун 1, 2, 3-сүн жакында эле көрүп чыгып,
чындыгында мындай башкача көз караш менен карайсың да, чындыгында режиссердун гениалдуулугун байкайсың бир учурдачы. Мисалы Ошол ал үчүн тасмасы болбосо. мурун жанагындай эффектисин, жанагындай терминатордук мени атышканды көрүп алып жырга берсең, азыр уже таптакыр башка нерсесин көрөсүң да. Мисалы карап келгендечи, эмнеге бул мынчалык чыгып кеткен. Чындыгында бул тасмалар сөзсүз түрдө мындай жаралышы керек. Аны менин каалаганым ушундай тасмаларды эл талап көрүш керек. Туура. Талап көрүш керек, издеп көрүш керек. Анан Ошондой тасмаларга талап коюп, анан чыккандан талап көрүш керек. ооба. Чындыгында ооба. Мисалы биз азыр көп учурда операга, балетке бара бербейбиз го, бирок өнүккөн өлкөлөрдө ал жакта аншлаг, билеттери аябагандай кымбат, элдер ошол нерселерди талап кылып көрүшөт. А бизде тиле каршы тескериден чыгып атпайбы? Мен каалаган нерсебиз ошол чындыгында чыгармачылык, искусство бул өнүксүн. Ушундай сонун маанилүү, мансаптуу тасмалар көбөйсүн. Азыр бизде көбүнчө комментарийлерде, отзывдарда келип атпайбы? Комедия көбөйүп кетти, маанисиз тасмалар көбөйүп кетти. А маанилүү чыгарса көрбөй атпайбы? Маселе ошол. Туура, туура. Мына маанилүү тасма чыгат, ойлондурган тасма. Адамдар тасманы көргөндөн кийин аркасында дагы бир бүткөндөн кийин 2-3 күн ойлончу тасмалар бар да бизде. Бирок аларды тилекке каршы көп эл көрө бербейт да. Анан кайра өздөрүнө нааразы болот. Бул эми ой. Ошондуктан силерге чоң рахмат. Силерге чоң ыраазычылык. Силерге да Тасмалар дагы да мындан чоң кино рыноктарды, кино площадкаларды, чоң фестивалдарды багындырып жүрө берсин. Кошулам мен толугу менен. Кошуласыз. Көзлөрү чыгара кетиңиз. Келгиле, кыргыз киносун колдогула. Комедия болобу, драма болобу, триллер болобу, боевик болобу, кыргыз киносун колдогула. Бизге Орто Азия элдери суктанып жүрө берсин. Кыргызстанда Голливуд кинолорун уруптан ойт, бир гана кыргыз кинолорда барат деген сөз тастыктап, ар бир чыккан кыргыз киносуна туугандарга, кошуналарга айтып чакыра бергиле. Ошол качкан киносуна чакырабыз барыңыздарды. Базар жокко да баргыла. Ошол. Ошол. Так. Аблай мырза, сизге берек болсун. О, кошулам мен да. Барына кошулам. Барына кошулам. Чоң рахмат. Анықтан бізге ең башкысы, біз менен бирге болгон бардык көрүүчүбүзгө терең ыраазычылыгыбызды айтабыз, терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Буюрса сиздер менен дагы да сонун тасмалар менен, сонун тасманын жаратуучулары менен мыкты маек куруп бере бермекчибиз. Этно подкаст. Чоң рахмат. Алло. Аза, алдыда чоң иш турат. Эгер кылсыңар, топ кошуласыңар. Sen kimsin? Kaçıp kelayotganman кулчулуктан. Енең, токто дейм. Сен кимсиң? Кимсиң дейм? Ваха, ты өзүмөн алып кетейин. Ты чё, гонишь? Она мою рожу видела? Анда мен долем берейин. Эме силерди бир кызды куткаргыла деп жибердим белем. Жок. Анан эмне иштин баарын ойрон. Ал кылмыш жасап жүрсөчү? Шун бар, сен айыңан болуп атат билесиңби? Берим, кеттик. Азыр кетпесек болбойт. Аза. Ошонун баарын куткарганда ойлогон.